Кыргызстандын эгемендик алгандан берки соңку 20 жыл ичинде Кумтөр алтын кенинин айланасындагы ызычуу бирде толкуса, бирде басылып, анан кай бир убакыт өткөн соң ал тема кайра көтөрүлүп, айтор кыргыздын алтынына байланышкан ары сырдуу, ары куйту саясат токтобой эле уланып келе жатат. Акаев доорунан башталган Кумтөр чуусу Бакиев доорунда да уланып, эми мына учурдагы президент Атамбаевдин доорунда дагы тынчыбай келет. Айткандын оозу жаман, көргөндүн көзү жаман болуп, Кумтөрдүн коррупцияга чырмалышкан шектүү жактарын каза коем, айта коем деп, Ысык көлдүн кулуну экс-депутат Садыр Жапаров учурдагы бийликтин куугунтугуна кабылды да калды. Урматтуу коллегалар, бүгүн өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мен мындан бир 10-15 күндөн мурун 3 октябрда Кумтөр маселесине байланыштуу тынычтык чогулушун өткөзөм деп жарыялагам. Бүгүн тынычтык чогулушу болуп өттү. Эртең менен саат 11-де мен ошол жерде болдум. Ошол жерде болуп, саат 12:30-1-лерде кабинетиме келдим. Түштөн кийин, иш башталгандан бери мен радиону угуп олтурамын кабинетимде. Радиодон менин жердештерим Алымбеков, Талант Узакбаев, Максат Сабиров, Курманбек Дыйканбаевтар сүйлөп атат. Кумтөр проблемасын карашыбыз керек, элдин пайдасына чечилиш керек, элдин пайдасына иштеш керек деп атат. Бирок айткан сөздөрү менен кылган иштери туура келиш керек деп мен эсептеймин. Садыр Нуржоевич, мен сизге кеңири убакыт берип атам. Бирок мына коллегаларды мындай кичине сый менен эметиңиз. Ушул жылдын 15 февралында өзүңүздөргө белгилүү 80 депутаттын добушу менен комиссия түздүрүп, мен 4 ай бою ушул Кумтөр алтын кениндеги болуп аткан проблемаларды иликтеп чыктым. 20 июнда отчет менен чыктым, өзүңүздөр билесиздер. 22-синде дагы карадык. 27 июнга добуш берели деп мына бир канча депутаттар, айрыкча көлдүк депутаттар, мына ушул эле Иманкожоева, Жамгырчиева болуп сурандыңар. 27-сине калтыралы добуш берүүнү. Бүгүн добуш бербейли, биз дагы сунуш берип ушу Кумтөргө катышып калалы деп. Макул деп мен 27-сине добушка макул болдук. 27-синде добуш берүү күнүндө каникулдун алдында колдоого ээ болгон жокпуз. Аны эми ар ким депутаттын өзүнүн баягы диге добуш берүүсүн биз эч убакта сен мындай добуш бердиң же тигиндей добуш бердиң деп буларды сынга ала албайбыз. Ошондуктан ар бири 45 депутат каршы берип, ошондуктан бул маселе өтпөй калды. Эми урматтуу депутаттар, мен таң калам, ушу каршы берген депутаттарга таң калам. Бүгүнкү күнгө чейин 15 жылдан бери карай 260 тонна алтынды Кумтөрдөн ташып кетип, бизге 1 тонна 400 килограмм алтын калтырыптыр. Мына кыргыз элинин пайдасы депчи. Ушуга кантип чыдап отурасыңар? Кантип ушуган дитиңер барып добуш берип атасыңар? Андан сырткары 77 тонна күмүш алып кетиптир. 1 килограммы биздин Кыргызстанга калбаптыр пайдасы. Кайсы бетиңер менен ушуга добуш берип атасыңар? 1 килограммы калбаптыр. 2000 Эми мындай да, урматтуу депутаттар, чындыгы ачуу болот. Угуп туруңар, уккула. Урматтуу депутаттар, танапес саат 4-тен 15 мүнөт өткөнгө чейин танап. Үчүнчү микрофон. Урматтуу төрага, процедура боюнча менин толук акым бар 2 мүнөт сүйлөгөнгө. Андан сырткары 15 мүнөт лидер фракция катары мен толук укугум бар. Менин башымды кесип коюшуңар мүмкүн, но бирок тилимди кесе албайсыңар. Бул менин мыйзамдуу укугум. Укук. Эгерде оскорбление болбосо. Жок, оскорбление болбойт. Менин коллегаларым айтып атпайбы, Иманкожоева менен Жамгырчиева. Анан кийин укук жөнүндө берилбейт. Эгерде экспертизага баргысы келсе, мен азыр даярмын.
мени кара пиар кылып не только Иманкожоева менен тиги Жамгырчиева чыгарган жок. Бүтүндөй бийлик бутактары, бүтүндөй массалык маалымат каражаттар чыгарды. Жүргүлө, мен азыр барганга даярмын. Бул бир. Экинчиден, Ирина Карамушкинага эгерде кыргыз мамлекетинин тагдыры баары бир болсо, мага баары бир эмес. Мен эртеңки кыргыз мамлекетинин келечегин ойлонуп атам. Ошон үчүн, урматтуу Асылбек Шарипович, сиз калыс алып барыңыз. Менин мыйзамдуу укугумду эч кимдин тебелегенге, президенттин дагы, премьер-министрдин дагы, спикердин дагы эч кандай акысы жок. Бул менин мыйзамдуу укугум. 2 мүнөт процедура менен сүйлөгөнгө акым бар. 15 мүнөт лидер фракция катары сүйлөгөнгө акым бар. Эгерде менин сөзүм жакпаса, кулагыңарды жаап отургула. Чындыкка эгерде чыдабай атсаңар. Мына мен сиздерге момундай эле айтайын. Садыр Жапаров түшүнөн чочугансып, кумтөр маселесин кечээ эле көтөрүп чыкты деген мааниде элдин кулагын ушулаган жөө жомоктор али күнчө басыла элек. Ал эми Садыр Жапаров өзү 2003 жылы эле эч бир депутат боло элек кездерде кыргыздын бир мекенчил атуулу катары кумтөрдү өз көзү менен барып көрүп таанышып, элден ар кыл адистерден керектүү маалыматтарды алып, аны бири-бири менен салыштырып анализдеп, өз алдынча иликтеп, аны элге алып чыгууга аракет кылып жүргөн. Это где-то примерно $350 000. $350 000, президент. Акаев ажоо болуп турган жылдары Жогорку Кеңешке карата шайлоодо Садыр Жапаров атаандашы Акаевдин балдызы менен шайлоого аттанып, мына ошол балдыз баш болгон ошол кездеги бийликтин камчысын чапкан 2 депутат жана ошол кезде райондун акими баш болгон күчтөр парламенттик шайлоодо Садыр Жапаровго болушунча бут тосушат. Алар бийликтин күчүнө таянып, сот аркылуу Садыр Жапаровдун талапкерлигин шеттетип салышат. Буга каршы болгон эл түп кеген балыкчы жолун бууп, нааразычылыгын билдирип чыгышат. Атайлап бут тосулуп жатканын көргөн эл акыр аягына чейин көшөрүп, жол тосуп турушуп, акыры Садыр Жапаровдун талапкерлигин кайра ордуна койдуртуп, ошентип ал татыктуу жеңишке жетишип, депутат болуп шайланат. Мен Жапаров Садыр Нуркожоевич, Жогорку Кеңештин депутатынын кызматына киришип жатып, Кыргыз Республикасына берилгендигимди билдирип, Кыргыз Республикасынын конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, өз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгында аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин жана көз карандысыздыгын коргоого ант беремин. Шайлоо шанысы бүткөнү менен 2005 жылы Акаевдик бийлик кулап, революция болуп кетет. Саясий олку-солку кырдаалда жаңы шайланып келген депутаттар парламент залына кирели десе, мурунку чакырылыштагы депутаттар дагы келип олтуруп алып, кетпейбиз дешип айтор кыйла тирешүүлөрдөн кийин акыры жаңы чакырылыштын депутаттары мыйзамдуу түрдө парламентке келип, расмий түрдө ишин башташат. Ал учурдагы шайлоо системасы боюнча Жогорку Кеңешке талапкерлер ар бир округтан шайланып келип депутат болушкан. Садыр Жапаров Ысык Көл облусунун Түп районунун округунан шайланып келгендиктен Көл кылаасынын эң башкы көйгөйү катары кумтөр көйгөйүн көтөрүп, жыйындарда бул тема боюнча жеке позициясын айтууга түгүл, топтогон материалдарын депутаттарга таратып да берген. Кумтөрдүн алтыны күнүнө 125 килограмм алтындан суткасына алтын алат да ошол жерден. Эсептеп көрсөң 2 миллионго жакын доллар. Анын баары каяка кетип атат? Мурдакы бийликтин убагындагы материалдардын баарын топтодум, муну берем. Именно ушу Феликс Шаршембаев сизге, Курманбек Салиевичке мынакей мен жөнөтөм. Депутаттардын ар бирөөнө ушул материалды берем. 100 листтен турган материал. Мен айтайын дегеним, мурдакы Созовдун депутаттары комиссия болуп текшерген да кумтөрдү. Ал жерде ошол эле биздин урматтуу аксакалыбыз Турдакын Усубалиевич дагы бар. Өзү председательствующий болгон. Бүт фактылардын баарын выявить этип чыккандагы, бирок ачыкка чыгарган эмес анычы. Ачыкка чыгарган эмес. Бул эмне жөнүндө айтып атат? Бул деген сөз өзү ошол убагында анын дагы оозун жаап койгон. Кумтөр маселеси парламентте кабыргасынан коюлуп, Садыр Жапаровдун демилгеси менен кумтөр ишин иликтөө боюнча комиссия түзүлөт. Ал эми бул комиссияга Кубанычбек Исабеков төрагалык кылмай болот. Исабеков башында турган комиссия маал-маалы менен кумтөр боюнча иликтеп каза берет. Андан бери карай дагы кумтөрдүн ишин иликтеген далай комиссия түзүлүп, ага атка минерлер, депутаттар, адистер тартылып, ар комиссия өз деңгээлине жараша алтын чуусун катуу эле күжүлдөп казышкандай болушат. Бирок негедир
иликтөөнүн өтөсүнө чыкпай эле кумтөр маселеси ара жолдо кала берет. Эсептей келгенде кумтөрдүн чуусун иликтеп баш аягы 30дан ашуун комиссия түзүлөт. Анан эле алардын ишинин натыйжасы арабөк болуп, кумтөрдүн артына бекинген көрүнбөс шылуундар суудан кургак чыга берет. Мурда кийин саясатка аралашпаган Садыр Жапаров жогорку кеңешке депутат болуп келгени жөн эле креслода шалкалап отура бербей, элдин бир конкреттүү көйгөйүн чечүүнү максат кылып, кумтөр маселесинин тегерегинде ар кандай версиялар, ар түрлүү чуручуулар болуп атканда, ал өзүнчө жеке иликтөөлөрдү жасап, кумтөр боюнча ар тараптуу маалыматтарды топтоп жүрө берет. Ал эми көлдүн кулуну катары анын жүрөгүн өйгөн маселе ошол жылдары казактарга өтмөк болуп жаткан Каркыра маселеси болчу. Негизи Каркыранын талаштуу жерлери боюнча президенттер Акаев менен Назарбаев мурда эле чечишип, Каркыра аймагынын көп жерлери казак тарапка өткөн вариантына 2001-жылы эле кол коюшуп, атурсун Казакстан парламенти аны ратификациядан өткөрүп да беришип, кезекте Кыргыз парламентинин гана ратификациялоосу калган. Анан калса Каркыра боюнча Назарбаев менен кол алышып, кол койгон жылдары Акаевдин премьер-министри Курманбек Бакиев болгону тарыхта деле жазылып турат. Каркыра маселеси боюнча 2006-жылы чек ара маселелери боюнча комиссиянын башчысы Саламат Аламанов жогорку кеңешке келип, мына ушул Каркыра маселесин түшүндүрүп, картаны көргөзүп ратификациядан өткөрөрдү. Депутат Садыр Жапаров ушул кезде Акаев менен Назарбаев кол койгон вариантка түздөн-түз каршы чыгат. Бардыгын айтып атасыз, картадан көрсөтүп атасыз, сизде толук информация жок экен да. Биякта отуруп алып, сиз карта менен иш кылып атыпсыз да. Барып туруп жеринде иш кылыш керек болчу да. Себеби алдыгы сиз көрсөтүп аткан, картада көрсөтүп аткан тоо таштын кереги жок бизге. Ал илгертен эле баары бир биздин жери болуп келген. Биздин өзүбүздүн жерде эле кайра силер мына бул казактык болчу, биз көттү деп элдин баарын алдап атасыз. Мындай булара иштеткениңизди токтотуңуз биринчиден. Экинчиден, биз өткөндө барып өз көзүбүз менен да көргөнбүз, илгерки чек араны дагы билебиз. Казактар чындыгында эле бер жакка кирип пост коюп алган да. Эмне үчүн анткен? Себеби биздики таможня кыштын күнү теле жолобойт аякка. Кар басып калат да жол дагы ачылбайт. Аяк менен каттабай калат 2 ай 3 ай. Ошондон пайдаланып эрте жазда келип таможня салып баштаган. Салып куруп алган алар заңкыратып, мына могу ак жолдогудай кылып туруп. Биздин таможнянын кебетесин көрсөңүз тоок гана да кандай эмес. Ошондуктан условия жоктуктан бара албайт кыштын күнү биздин таможня. Мына биз жердин баарын ошентип алдырып ийгенбиз да. Биздин малчылар дагы сиз айтып аткан жанакы тоонун түптөрүнө бара албайт. Бер жакта эле жетет. Биздики аз союз тарагандайын азайып кеткен да малчылар. А казактар барып отуруп ээлеп эле анан биздики деп эле мурун эле биздики болчу итак эле. Мына бул силердики десе картада карап туруп ошону жасап коюп атасыңар да. Ошондуктан бул ратификацияны биз күзгүгө калтырышыбыз керек. Мына мен 1-июлда ушу каникулга чыккандайын деп бир выездной семинар кылып уюштуруп атабыз. Бүт депутаттарды мына чакырып атам, коллегаларымды. Ар бир министр силерде барышыңыз керек. Аликбек Жекшенкулов, сиз сөзсүз барып өз көзүңүз менен көрүшүңүз керек экен да. Ошондон кийин гана муну ушул ратификацияны күзүндө алып келип анан добушка коелук да. 2006-жылдын июлунун башында депутат Садыр Жапаровдун атасы Нуркожо ажы өзү баш болуп Каркыранын тарых таржымалын жакшы билген аксакалдарды чогултуп, Каркырага барган депутаттардын, атка минерлердин көзүнчө кайсы жер кимге караштуу болуп келгенин айтып беришет. Түптүк 80 жаштагы санжырачы Савкозбек Түлөбердиев депутаттарга мына буларды айткан. Көкөтөйдүн ашын ушу Каркырага берген. Жер деген жери кыргыздардын жери ушу болгон. Кемегесинин орду бар. Кемегелеринин орду ушу күнгө чейин бар. Тетиги көрүнүп турган тоонун алды 1000 жылкынын ою деп, мына Көкөтөйдүн ашы ошол жерде башталган. Мына бу кереге тоо, кичилекей тоо. Ошонун берки алды жарменки бар. Бу казак кыргыз чоң базар салган. Ошол жерде казагы да бар, уйгуру да бар, кыргызы да бар, орус да болгон чоң жарменки болчу, аш будулдары болгон, столовойлор чоң. Анан ошол кыргыздын жери бу казак анда-санда болбосо куда сөөк болуп жакындап көчүп келгени. Болбосо жалаң эле кыргыздын жери болчу, сырт бети болсо бояк. Бүт боюнча кыргыз. Анан мына жолду дагы Советтер Союзу курулгандан кийин жол салынган. Казактын бу жолдо тиешеси да жок, кетмен күрөгү да тийген жок, жалаң кыргыздын күчү менен салынган.
Жапаров Нуркожо Ажы Карыя болсо Кытай тарыхынан улам тастыкталып жазылган китептен Каркыранын кыргызга тиешелүү экенин далилдеген жагдайларды бириндетип окуп да берет. 1871-жылкы Русия Бейжин токтомундагы чегара бөлүүдөн кийин Текес жылдыз бетиндеги кыргыздын бугу урулары көл бетине зордукталып көчүрүлдү. Ата мекенинен ажыраган элди муңдап жогун жоктоп ырдаган Солтобайдын дейт, Желден урусунан. Бул эбеден го? Жетөбүздөн. Текес жылдыз менен коштошуу деген ыры буганы абдан күбө дейт. Каркырага барган жоон топтун ичинде ал кездеги жогорку кеңештин төрагасы Марат Султанов дагы бар болчу. Ал да Каркыра боюнча абалды өз көзү менен көрүп, ынанып, бул маселенин акырына чыгуу керектигин айткан. Бул анча-мынча жерлер туура эмес, чек бөлүнүп калган. Мисалы кыргыз менен кыргыз дайыма дос болуп келген. Жора жолдош, тууган катнаш абдан жакын, бир туугандай. Бирок баягы нерсе болсо дагы адилеттүүлүк болуш керек да. Ошентип Каркыра маселесинде депутат Садыр Жапаров өз позициясында катуу турат. Ал эми 2007-жылы президент Курманбек Бакиев парламентти таратып жиберет. Андан кийинки парламенттик шайлоодо жогорку кеңешке Ак Жол, коммунисттер, КСДП партиялары келип, мына ошолордун тышында парламент мурда Садыр Жапаров көчөрүп ратификацияланбай келген Каркыра боюнча документти казактардын пайдасына мына ошолор мыйзамдаштырып берет. 2007-жылы тилекке каршы 3-созывдун депутаттары таркалып кетти. Мен 4-созывда Ак Жол партиясы менен чогуу депутат болуп келдим. Ошол кезде Каркыра маселесинин тагдыры чечилди. 2008-жылы Адахан Кимсанбаевич Мадумаров спикер болуп турган учурда Каркыра маселеси добушка коюлуп, ошол жерде көпчүлүк добуш менен Каркыра жерибиз Казакстанга берилип кетти, ратификацияланып кетти. 2008-жылы 4-созывдын депутаттарынын арасында 10дон ашык социал-демократтардан, Ак Жол партиясынан, кала берсе коммунисттерден ысык көлдүк депутаттар бар болчу. Бирок ошолордун көпчүлүгү Каркыра маселесини ратификациялоого өз добуштарын, өз салымдарын кошту. Каркыра маселеси боюнча маалында Садыр Жапаровдун кандай позицияда турганы боюнча кеп ушундай. Деги эле депутат болуп эмнени кыйратты деген каралоолор соңку кезде күч алып, Садыр Жапаровду эзели элди ойлогон немедей кылып көрсөтүү катуулоодо. 5-нчи маселе могу Андижандан келген качкындар боюнча. Бир топ убакыт болуп кетти, маган 2 киши кайрылды эле ушул маселе боюнча. Биз дейт, паспортубузда өзбек деп жазылганы менен өзүбүз кыргызбыз дейт да. Ошондуктан бизди кайра өткөзүп бербегиле дешет. Урматтуу депутаттар, бул маселенин канчалык деңгээлде чындыгы бар мен азыр изилдеп атам. Материалдар даяр болгондо дагы алып чыгам. Ошондуктан биз жеке эле Өзбекстандагы эмес, дүйнө жүзүндөгү өз өлкөбүзгө келебиз деген этнический кыргыздарга шарт түзүп беришибиз керек. Эгерде биз аларга кайдыгер мамиле жасай турган болсок, эртең бизди тарых кечирбейт. Алар келсе бизден папка талашпайт. Алар тескерисинче ушу биздин экономикабызга салым кошот. Себеби дегенде жана иштелбей жаткан, саз басып жаткан жерлерибизге ошолор иштетет. Садыр Жапаров тарабынан жогорку кеңештен кайрылман деген мыйзам долбоору өтүп, ошол мыйзамдын негизинде азырга чейин чет жактардан кыргыздардын өз мекенине кайтып келүүсүндө мүмкүндүк болууда. Эки миң жетинчи жылы Садыр Жапаров Борбор кала Бишкек шаарындагы Иса Ахунбаев атындагы клиниканын астына Иса Ахунбаевдин урматына анын айкелин өзү жасаттырып бардык кетчү чыгымдарын каржылап койдуруп берет. 2005 жылы Садыр Жапаров депутат болуп турган кезинде Түпели андан Боронбой хандын эстелигин тургузуп берүүнү суранышат. Ал убадасын депутат 2008 жылы орундатып берет. Кымбаттуу туугандар, акыр аягында айта турган, момунун баарын мойнуна алып, ушу кишини ушундай даражага жеткирейин деген, бул адам байыган сайын пейли тарый баштайт көпчүлүк учурда. Байлык, бийлик, ошонун баарын адамкерчилик менен тең салмакта кармаган адамдар аз. Бул чындык. Бирок арабызда мына колубуз куру эмес.
Боронбайдын именно ошондой ошол адамдын жүрүш турушун, ошол адамдын кеңпейилдигин сактаган адамдар бар экен. Мына Садырды мен мурун депутат болушакты билчү эмесмин. Депутат болгондон кийин ушу 2-3 шайлоочу келип калды. Ошондо мен Садыр Садагасы сен ағы депутатқа эметкенде мен Жаңгырозду депутат кылам деп сенин адресиңе дай бир жаш бала экен деп ошентип эле деп өзүнө айттым. Ой байке, мына кеңпейилге андай болот саясатта. Мен аны оюма да албайм. Жанагы сурооңуз кандай деди. Мына ушундай десем, жүгүрүп барып ошол маселелерди чечти. Элемеген жазбачы, өзүңдө ушул чоң үмүт кыла турган иштериң бар. Ушуну мен айтарым, ушу Садырга дагы бир кол чап коюңуздарчы, кымбаттуу туугандар. Мындан сырткары Садыр Жапаров кең суу көчүү айылдарына өз каражатынан мечит салдырып берет. Мына ушундай коомдук иштер менен алектенип жүргөн кездерде Садыр Жапаровго Ак үйдөн сунуш болуп, ал коррупцияга каршы күрөшүү агенттигинин башчысы, комиссары болуп иштөөнү баштайт. Агенттиктин эмне иш кылганы, кандай кылмыштын бетин ачкандары КТРдин эфиринен айына бир жолу комиссар эскертет деген көрсөтүү аркылуу көрсөтүлүп турат. Садыр Жапаров азыркы бийликтин коррупциялык иштери деп эле кыйкырат. Өзү коррупцияга каршы күрөшүү агенттигинде иштеп турганда эмне иш кылып коюптур деген суроону атаандаштары учурда коомчулукка көп айтып дагы жазып дагы бүтпөй келатышат. Комиссар эскертет көрсөтүүсүндө Садыр Жапаров жетектеген агенттиктин иликтөөсү менен далай атка минерлер, соттор, прокурорлордун коомго зыяндуу иштери ашкерленип көрсөтүлгөнү калкка маалым. Анын баарын айтып олтурбай, конкреттүү бир мисалын Балыкчы шаарында элди ичүүчү таза суу менен камсыздоо багытында тендер өткөрүлүп, аны бир жеке фирма утуп алат дагы казылган арыктарга жаңы труба коюунун ордуна ак түздөгү уулуу калдыктар көмүлгөн жерден казылып алынып келинген эски уулуу трубаларды кое баштайт. Фирманын мындай шектүү иштеринен күмөнсүгөн жергиликтүү эл бул көйгөй боюнча коррупция менен күрөшүү агенттигине кайрылып, комиссар Садыр Жапаров өзү буга баш оту менен киришип, комиссар эскертет көрсөтүүсүнө шылуундардын иши ачык көрсөтүлөт. Бул окуя боюнча коомчулукта чоң резонанс болуп, аталган уулуу трубаларга байланыштуу Балыкчыдагы жергиликтүү бийликтин 17 жетекчилик кызматкерине кылмыш иши козголуп, жоопкерчиликке тартылат. Мындан тышкары, Садыр Жапаровдун жетекчилигиндеги агенттик жогорку окуу жайларындагы коррупцияны жоюу максатында тыкыр иликтөө жасап, көзөмөлдү күчөткөн. Ошол кезде окуу жайлардагы паракорчулук, окууга өтүүдө жеңичинен акча алмайлар кескин кыскарып, чыныгы билимдүү абитуриенттер өз күчү менен окууга өткөн мисалдар арбын болгон. Ошентип комиссарлык кызматта Садыр Жапаров 1 жылдан ашуун иштейт. Анан 2010 жылдын 7 апрелиндеги окуялар болуп бийлик алмашат. Тарыхый шарт ал убакта кескин өзгөрүп, парламенттик шайлоо өткөрүлмөй болот. Көптөгөн талапкерлердин катарына Садыр Жапаров дагы ал шайлоого катышууга белсенет. Шайлоолордун шары жаңы гана башталып, үгүт иштери күчүлдөп кызуусуна кирген учурда июнь айынын башында өлкөнүн түштүгүндө Ош кок алаңы тутанат. Кыргыздын ар бир эле патриот жараны сыңар Садыр Жапаровдагы Ош окуясындагы жүрөк канаткан жагдайларды угуп, айрым суу жүрөк саясатчылардай болуп, борбордо бөгүп жатып албай, Садыр Жапаров Кыргыздын патриоту катары Ошко барып, кок алаңды токтотуунун бар аргасын издейт. Ошентип 2010 жылдагы туруксуз абал күтүлгөн дагы, күтүлбөгөн дагы кырдаалдар, андан кийинки парламенттик шайлоолор ыраат менен өтөт кетет. Өлкөдө парламенттик башкаруу системасы орноду делинип, мыйзам боюнча өлкөнү башкаруу вазифасы парламентке жүктөлөт. Ал убактагы бийлик өзүнүн башкы кадамдарынын бири катары өлкөдө сот реформасын жүргүзүү керек деп, өлкөдө сотторду тандоо кеңеши түзүлөт. Парламент буга активдүү катышып, жогорку кеңештеги сот, укук маселелер жана мыйзамдуулук комитетинин башчысы депутат Садыр Жапаров да бул ишке билектүү киришип, соттор менен чогуу чараны иштеп, сот реформасын алдыга жылдыруу багытында ал жетектеген комитет 5 мыйзам жазып, ал долбоор парламенттин кароосунан өтүп, президент дагы кол коет. Сотторду тандоо кеңеши биринен сала бирин сотторду тандап, иш акырындык менен болсо дагы уланып жүрүп олтурат.
Ал арада эл ичинде Садыр Жапаров сотторго басым жасап жатыптыр, өзүнө баш ийген сотторду кызматка алып келгени жатыптыр деген сыяктуу ар кыл кептер аралап, анан бир күнү жаалданган адамдардын тобу жогорку кеңеш жайгашкан Ак үйдүн имаратына жумуш башталып эле эртелеп келип тосуп туруп алышат. Атүгүл комитет жетекчиси Садыр Жапаровду ал ордунан алуу боюнча маселени добушка койдурушат. 2 рет добушка коюлуп, 2 жолу тең бул маселе колдоо таппайт. Кийин соңу Ак үйгө уюшуп келип нааразычылык билдирген адамдар ким экени, аларды ким уюштурганы анык болгон соң, Садыр Жапаров ал чындыкты парламентте ачык айтып шардана кылат. Кыргыз эли шибегени капка ката албайсың деп коет. Ошол күнкү сессиядан кийин мен бул митингдин катышуучулары менен бирме-бир жолугушуп, бир топ кызык маалыматтарды алдым. Көрсө 6-7 апрелдеги окуялардын активдүү катышуучуларын таластан президенттик аппарат атайын чакыртышыптыр. Шылтоосу парламент ыңкылаптын катышуучуларынын жеңилдик бере турган статусун мыйзамдаштыргандан баш тартып, ал аз келгенсип экс-министр Бакыт Калиевди абактан бошотуу максатында сотторго кысым көрсөтүп жатыптырбыз. Мына ушундай жалган маалыматка алданып калышканын митингке келгендер айтып беришти. Элдин санын көбөйтүү үчүн Лев Толстой көчөсүндөгү эмгек биржасынан бир топ адамды, ага кошумча бюджет кызматкерлерин чыгарышкан. Таластан келген азаматтар кимдир бирөөлөр аларды арам саясий максатында пайдаланып жатышканын кеч түшүнүшүп, абдан нааразы болушту. Данияр Тербишалиев коллегабыз бул нааразылыкты жабуу максатында Дасмия ресторанында 70ке чукул кишиге сый тамак уюштуруп, ал жерде жеке өзү болгон. Чайдан кийин таластан келгендер кайра кеткенге жол кире талап кылышканда, Каптагаевдин тегерегиндеги балдар 4000 сомдон карматышкан. Жашырган эмне? Бул спектакль толук бойдон президенттик аппарат жетекчиси Эмилбек Каптагаев тарабынан түздөн-түз уюштурулган. Муну далилдей турган күбөлөр, фактылар толук жетиштүү. Ырасында эле жогорку кеңешке жаалданып киришип, Садыр Жапаровду кетсин дегендерди Ак үйдө отурган эле үлкөн кишилер уюштурганы, ошол акцияга чыгуу үчүн кимге канча доллар бергени, ким министр башы менен айрым депутаттарга бут тоскону, телефон сүйлөшүүлөрдө белгилүү болуп, ошол аудио Садыр Жапаровдун өзүнүн колуна тийип, чындык белгилүү болот. Ак үйгө жулунуп келгендердин арасында ким турганын, ал акция кандай негизде уюшканын төмөнкү аудиолордон баамдоо анчалык кыйын эмес. Алло. Алло, көкө кандай? Assalamu alaykum, жакшы кандай. Биринчи эле саат 10-да балдарын алып барын эмеге келдилер. Ак үйдүн астында. Балдарды алып? Барын айт. Эмне болду? Митинг кылабыз. Кыскырабыз анан. Эмне боюнча? Садыр Жапаровду кетти. Садыр Жапаровду? Садыр Жапаров эмес, соттор боюнча. Эмне туура эмес кылат деппи? Алло, Коңжубеке. Мо западный жакта толтура депутаттар турат, Турсунбеков тыгылар. Ошолорду киргизип немет койбойсузбу? Азыр келем. Западныйда турат. Хорошо. СДПКна жол ачыкта сразу. СДПК. Балдырдан башка СДПК. Конфликт барбай турсун да, мында жана кыйтыра берет. Жана Айкул Алатоонун балдарын астына коебуз, алар мына кыйтырып өкүрүп эме кылып турушат да. Хорошо? Ошону айтып коеюн дедим, азыр Каптагаев башталат. Булар вообще эртең менен саат 7-8-дегим санан койду, 9:30, 10-дон баштайбыз да. 10-да башталат. Мен бардымда баш көз болуп карап берип турам. Адекилер жана кыйкырып анын ичинде отмен кетти, анда нормально. Каптагаев жана $1000 берди балдаргачы. Таластанда бир 100 бала келбеди. Ошол. Азыр чуркаш беришет наречи. Супуга кыйын тапканга. Ошон жана айтып сиздерге кеңеш коеюн деген. Ошо мен билем. Всё, давайте. Министр эмгиде сүйлөшүп атат пикетчиктердин диги главари менен. Чалып атат Ырсалиевке. Байке билесиз да, эртең пикетке чыккан атабыз дейт.
Канча бала чыгасыңар дейт. 1000ден ашык чыгабыз дейт. Каптагаев бизге $1000 берди дейт. Дагы жетпей атат, бираз тамак ашка чуркап балдар акча издеп жүрөт дейт. Билесизби? Ооба билем деп чыга бергиле деп атат. Чыкпагыла, мирный митинг уюштургула, же болбосо мамлекетте тынччылык орносун дегендин ордуна мына отурат министр. Эгерде укуңар келсе, мен сизге берип коеюн, же болбосо эртең сиз айтпадыңызбы, факты бар, эртең коюп беремин деп. Мен сизге берейин, мына эгерде мени калп айтып атат десеңер, угуп койгула. Мына ушундай министрлер отургандан бизде кантип стабилдүүлүк болот? Садыр Жапаров өзү белсенип чыныгы калыс, көз карандысыз соттор келсин деген ниетте болуп жаткан, сотторду тандоо кеңешинен тандалып өткөн соттор негедир а кездеги президент Роза Отунбаевага жана анын жан жөкөлөрүнө жакпадыбы? Айтор Ак үйдө сотторду тандоо боюнча өзүнчө сынак белгиленип, соттор төрдө отурган Роза Отунбаева, Нарымбаев жана Эмил Каптагаевдардын сынагына катышып, ал соттордун жооп бергендери шылдың катары көрсөтүлүп, мамлекеттик телеканал аркылуу өзүнчө эле шоу болуп көрсөтүлөт. Судья Шерматовдун талапкерлиги Өзбекстандын сот өндүрүшүн билбегендиги үчүн өтпөптүр да. Таң калыштуу. Биз эмне жарандарыбызды Өзбекстандын мыйзамдарына ылайык соттойбузбу? Судья Абдрахманованы алалы. Телешоунун демилгечилери анын талапкерлигинен жакынкы жана алыскы чет мамлекеттердеги сот системасынын реформалоону жакшы билбегендигинин айынан баш тартышыптыр. Мен ойдон чыгарып жаткан жокмун, урматтуу депутаттар. Бардыгы мына президент кол койгон, өзү сотко жөнөткөн кагазында турат. Телешоуну уюштургандардын логикасына караганда Абдрахманова сот өндүрүшүн чет мамлекеттердеги сот реформасынын жыйынтыгына жараша жүргүзүшү керекпи? Бул акылга сыйбаган жорук. Судья Жамангуловага болсо, жогорку соттун интернет сайтын дайым окуп турбаганына байланыштуу жок дешиптир. Бул судья өзү жогорку соттун судьясы экен. Бул системаны экзамен алгандардан 10 эсе жакшы билет болуш керек деп ойлойм. Бул жагынан алып караганда сайтты окуу эмне кылат? Эгерде күндө өзү ошол кашада болуп атса, бул жогорку кеңештин депутатын сен парламент радиосун дайыма укпагандыгың үчүн мандатыңан ажыратабыз деген менен барабар болуп жатпайбы? Судья Курманованын документтери эч себепсиз кайтарылган. Болгону Бишкек шаардык сотунда иштеши керектиги айтылыптыр. Бишкек шаардык сотуна барып иштедиптир да. Качантан бери президенттик аппарат кимдин кай жерде иштеши керек экендигин чечип, сотторду тандоо кеңешинин милдетин аткарып калды эле. Же булар сот системасы жаатында жаңы мыйзамдардан кабардар эмеспи? Кызыгып болсо да көз жүгүртүп койгондон эриништиби? Дагы бир кызык мисалга көңүл бурсаңыздар. 3 судья бир ишти карап чечим чыгарышат. Президенттин комиссиясы бул 3 судьянын экөөсүн артка жөнөтүшүп, бирөөнүн талапкерлигин жогорку кеңешке жөнөтүшөт. Бул эмне деген логика? Адилеттүүлүк жана мамлекеттик кызматтын принциптери кайда калды анда? Менимче бул жерде бир гана логика иштейт. Өзүбүздүкү жана бөтөн деген. Мындан башка булардын аракеттерин түшүндүрө албайм. Парламент трибунасында туруп алып Садыр Жапаров сот реформасы болсун деп демилгелеген тараптардын эсине чыныгы реформа болсун десек, соттор эркин болушу керек. Эч бир тарапка бийликке да көз каранды болбошу керек. Сот реформасынын маани мазмуну ушунда экендигин эскерткен. Жаңы мыйзамдар боюнча соттор чындап эркин болушат. Бул бийликке жакпаган көрүнүш. Ошондуктан күчтөрүнүн жетишинче каршылык көрсөтүшүүдө. Кээ бир жерде алар адилеттүүлүктү бурмалап, мамлекеттик кызматтын зордук зомбулугун көрсөтүп келе жатышат. Биз эмне үчүн сот реформасын баштадык? Биз соттор бийликке, коррупцияга жана акчага көз каранды болбосун дедик. А бийлик болсо, сотторду дале болсо биз тандайбыз дейт. Эгер андай болсо, бул реформанын зарылдыгы барбы? Садыр Жапаров жетектеген комитеттин сот реформасы тууралуу 5 мыйзамы өз учурунда парламент тарабынан колдоого алынып, президент кол койгону менен кийинки парламентте ары тарт бери тарт болуп, коалициялык ызычуулар менен коштолуп, кийин Садыр Жапаров куугунтукка алынып, абакка олтургузулуп, ал сунуштап өткөргөн 5 мыйзамга бийликчил күчтөр өзгөртүү толуктоолорду киргизип, өздөрүнө ыңгайлуу мыйзам кабыл алып, сот тармагында илгери Акаев, Баки убагындагы эле көрүнүш кала берди. Президент Алмазбек Атамбаев али күнчө сот реформасы болбогонун моюнга алып, сот жаатында реформа кылуу керек деп какшанып келет. Соттук реформа кылаган десек, бизге мыйзам жол бербейт, ачык айтып.
2010 жылдагы апрель окуясы болуп, Бакиевтерден калган мүлктү мамлекетке өткөрүп алуу туурасындагы сөздөр убактылуу өкмөт мүчөлөрү тарабынан элге маалында катуу дуу болду. Инкылап болуп, жаңы бийлик орноп, күрдөөлдүү иштер башталгансыган маалыматтар мамлекеттик маалымат каражаттарынан байма-бай чагылдырылып жатты. А бирок ошол мамлекетке өткөрөбүз делинген мүлктөрдүн өөнөп, өз чөнтөктөрүн толтуруу аракеттери болгонун парламенттик жыйындардын биринде депутат Садыр Жапаров агынан жарылып айтканы бар. Мисалы, Витязь пансионатын Каптагаевдер тымызын колго алып жатканы боюнча сөз. 7 апрелдеги окуялардан кийин Максим Бакиевке таандык көл жегиндеги Витязь пансионаты улутташтырылган объектилердин тизмесине кирген. Президенттин аппарат жетекчиси Каптагаев бул пансионаттын директору кылып аталаш бир тууганы Руслан Усенбаевди, ал болсо склад башчысы кылып дагы бир Каптагаевдин бир тууган иниси Талай Каптагаевди дайындаган. Бир туугандарына ишенгени жакшы деңизчи, бирок ишенген соң текшериш керек да. Каптагаевдин инилери эмне кылышты? Булар эч нерседен коркпой, Максим Бакиев, Алексей Елисеев жана Ширшовдун коттедждеринен жалпы баасы $1 миллион жакын европалык кымбат баалуу эмеректерди алып чыгып кетишкен да, ордун Кытайдын эмеректери менен толтурушкан. Андан тышкары финансы полициясы бул коттедждердин 2 жылкы сезондон берки ижара акысы кайда кеткенин иликтеп чыгуусу зарыл. Коттедждер суткасына $850 берилип жатат бүгүнкү күндө. Бул каражаттар пансионаттын кассасына түштүбү? Албетте жок. Менин билдирүүмдөн кийин баарын арткы дата менен калыбына келтирүүгө аракет жасашат. Буга дагы аталган кызматтар даяр болушу керек. Урматтуу депутаттар, макул болсоңуздар, бул маалыматты текшерүү багытында финансы полициясына жана мамлекеттик салык кызматына протоколдук тапшырма берип коелу. Кыргыз Республикасынын президенти Эң афералуу амалдуу жолдор менен ар бийликтин тушунда Айдардан Максимге, Максимден убактылуу өкмөттүн кишилери алып башкаларга тымызын соодалап жатышканын Садыр Жапаров парламент трибунасында туруп алып, бүт баарын жөнөкөй сөздөр менен түшүндүрүп берген. Мегаком боюнча сот иштерин бүткөрүү аракети турат. Урматтуу депутаттар, сиздердин алдыңыздарда мен таркатып берген момундай схема жатат. Колуңуздарга алып карасаңыздар мен түшүндүрүп берейин. Мегакомдун тагдырына байланышкан 2003 жылдан берки бүгүнкү күнгө чейин келген тарыхы. 2003 жылдан 2006 жылга чейин Айдар Акаевдин менчигинде болгон. Айдар Калиев деген ал оформлен, ошол Пенвел дегенде Айдар Калиевке оформлен болчу. Артында Айдар Акаев турган. 2005 жылы революция болуп кеткенине карабастан 2006 жылга чейин башкарган Айдар Акаев. 2006 жылы Максим менен Айдар Москвадан таптатынакай жолугушуп, эски таарыныштарды унуталы, бөлүшөлү деп туруп, 51%-ин Айдар алып калып, 49%-ин Максим алган. 2008-ге чейин экөө ушинтип бөлүшүп иштеп келген. 2008 жылы Максим Бакиев бүт бийликти колуна алгандан кийин, орусча айтканда Айдарды кидайт этип туруп, 100% өзүнө оформить этип алган. Ошол эле бир 10 чакты күндүн ичинде фирманы жана кожоюнду өзгөртүш үчүн Елисеевдин фирмасына оформить эткен. Ошол эле жылы Эрментоо деп оформить эткен. Мына Бимакомдун тагдыры ошентип келип, бүгүнкү күндө 4 июнь 2009 жылдан баштап бүгүнкү күнгө чейин азыр Елисеевдин карамагында турат. Мына бүгүнкү күнгө чейин. Мунун 49% апрель окуясынан кийин мына стрелка өйдө жакка көргөзүлүп турат, национализация болгон. 51%-ин ар ким менен соодалашып чөнтөккө акча алыш үчүн ушинтип калтырып койгон. Талаш тартышка жаратып. Садыр Жапаров Мегаком боюнча амалдуу схеманы толук иликтеп болгон соң, аны ал кездеги убактылуу өкмөттүн тушундагы президент Роза Отунбаевага тааныштырмакчы болуп, ага алып барат. Президентке кирдим. Июлдун 15 числосу. Каникулга чыккандан кийин кирдим дагы, урматтуу Роза Исаковна. Мына национализация жөнүндө мыйзамды күтүп кереги жок. Мегаком боюнча момундай кылып туруп, конфискация кылып туруп, имуществону толук мамлекетке өткөрүүгө мүмкүнчүлүк бар. Эмне үчүн муну кылбайбыз? Ушуну алалы, мамлекетке алып, 22 миллиард бюджеттин дефицитин жабалы деп сунуш киргиздим. Президент Роза Исаковна алып калды. Мен изучать этейинчи 1-2 күн андан кийин чалам сага, кабарлашам деп. 3 күн өткөндөн кийин приемныйынан чалды. Байланыштырды президент менен. Президент мага айтты: "Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиздин кагазыңызды мен Каптагаевка бердим, ошо менен иштешиңизчи" деди. Саат 2-де Каптагаевка келдим. Экөөбүздүн жолугушуубуз 10-15 мүнөт уланды. Эмне үчүн дегенде мен түшүндүрүп баштаганда эле ал айтты: 51%-ин Максим Бакиев рейдерство кылганда деди. Бул деген сөз кайра кожоюнуна кайтарып беришибиз керек деген сөз.
Ал эми Каптагаевдин позициясы бүгүнкү күнгө чейин өзгөргөн жок. Ал чет элдик компаниянын адвокаты болуп алып, бүгүнкү күнгө чейин сотторго кысым көрсөтүп, керектүү чечим чыгартууга умтулууда. Судьялар муну ачык эле билдиришти. Бүгүн биз улуттук үлүштөрдү туш келди сатып, жок кылууга байланышкан арам оюндарга чекит коюшубуз керек. Эмне үчүн Каптагаев жеке өзүнүн 10-15 миллион долларлык кызыкчылыгы үчүн элдин энчисин чет мамлекеттин компанияларга карматышы керек? Эмнеге биз мыйзамдуу негиз бар болгондугуна карабастан Мегакомду мамлекетке кайтарып, аны ачык конкурс аркылуу сатып, андан түшө турган 500 миллион доллардын эсебинен 22 миллиард сомдук бюджет дефицитин жапкандан тартынабыз. Биз муну жасабасак эл кечирбейт. Мегаком боюнча бут тосуп жаткан Каптагаевдин былык иштери тууралуу Садыр Жапаров маселе көтөрүп, аны кызматтан четтетүү боюнча токтомдун долбоору добушка коюлуп, депутаттар көпчүлүк добуш менен долбоор кабыл алганы менен, аны кийин президент Отунбаева кызматтан деле албады, бийлик көчү андан ары карай кете берди. Убактылуу өкмөт бийликке келип, андан кийинки алардын астында турган эң орчундуу маселелердин бири Кумтөр маселеси болчу. Акаев Бакиев учурунда далай сындарга кабылып, бирок болбой эле бийлик өкүлдөрү өздөрү Кумтөр аферасына аралашып кеткен жагдайдан улам эл бийликтен Кумтөр боюнча жаңы кадамдарды, жаңы үмүттөрдү күттү. 2012 жылы Жогорку Кеңештеги ар бир фракциядан 2ден өкүл кирген 30дан ашуун сынак аркылуу тандалып алынган адистер, окумуштуулар курамынан турган Кумтөрдү иликтөө боюнча комиссия түзүлүп, ага Садыр Жапаров төрагалык кылат. Кумтөрдү иликтөөгө киришкен комиссия мүчөлөрүнө кыргыз алтынын эсебинен айлык бөлүп берүү боюнча Жогорку Кеңештин токтому да чыгат. Комиссия алтын чырына байланышкан жагдайлардын баарын кылдат иликтеп, анализдеп бүткөн соң парламенттин токтомун каакымчада көрбөй айлыгы төлөнүп берилбейт. Алматыга жиберилген Кумтөр боюнча анализдердин акчасы дагы төлөнбөйт. Мына ушундай көз көрүнө бут тосууларга карабай, Садыр Жапаров өзү демөөрчүлөрдү таап, өз чөнтөгүнөн да кошумчалап отуруп, комиссия мүчөлөрүнө жана башка чыгымдарга акчаны төлөйт. Кумтөрдүн жетекчилигиндеги шылуундар өзү баш болуп, бул ишканага далдалчы болуп, коргоп чыгуучулар төш болуп, Кумтөр кыргыздын бактысына бүткөн ишкана экендигин жана эл үчүн оңбогондой пайда алып келип жатканын канча сайрашканы менен Кумтөрдүн чыныгы абалын билген адистер бул ишкана иштеп келе жаткандан бери Кыргызстанга айрыкча экологиялык жактан чоң залал келтиргенин айтышат. Сарытөрдөн 100дөн ашык эсе ошол элементтердин жанагы ЧДК чектелген деңгээл концентрациясына болгон катышы өскөнү көрсөтүлгөн. Алардан 2 элемент боюнча коргошун жана сымап боюнча 2-4 эсе ашканы көрсөтүлгөн. Биз бул сууларды ичме суу салыштырыш үчүн ичме суу катары карашыбыз керек. Ал суулар жүрүп отуруп, мисалы үчүн Кумтөр суусу Тарагай аркылуу чоң нарынга кошулуп, анан нарын суусун кичи нарын менен кошулган нарын суусун берет. Нарын суусу белгилүү болгондо ичме суу катары колдонулат. Ошон үчүн салыштырыш үчүн ошондой жол менен карасак, анда Кумтөр кен жатагынын иштетилүүсү табигый сууларга таасири чоң жана зыяндуу таасири бар деп ойлогонго негиз бар. Эгер цианиттер чыгып калса кандай кыласыздар? Эмне кыласыздар да? Цианит мурда вообще чыкчу эмес, кийинки убакта чыгып атат. Биз муну сессияга да койгонбуз. Бүт эмелерге жибергенбиз. Ушундай уже цианиттин эмелери пайда болуп атат депчи. Мындай жагымсыз жагдай өз кезегинде элдин ден соолугуна коркунуч туудурууда. Мисалы акыркы 5 жыл ичинде эле ичеги карын, тери жана жүрөк оорулары күч алган. Дарыгерлердин пикирлеринде бул сууга уулуу заттардын аралашкандыгы менен түшүндүрүлөт. Жанагы жаш энелердин эрте боюнан түшүп калышы, ошол энелердин кош бойлуу мезгилинде ичинен балдардын өлүп калышы аябай байкалып атат да. Тубаса жүрөк оорулары менен төрөлгөн балдар көбөйүп атат. Садыр Жапаров Кумтөр маселесинин аки чукусуна чейин казып билип келе жаткан Ысык-Көлдүн жараны катары, мекенчил инсан катары канадалык компания алтын казып атабыз деген менен Ысык-Көлдүн аймагына өтө чоң зыян алып келип жатканын парламентте болобу, эл астындабы айткандан тажаган жок. Кыргыздын байлыгы болгон тоо чокусундагы мөңгүлөр канадалык алтын казгычтардын кесепетинен уу топурактарга көмүлүп, андан агып түшкөн суу зыяндуу калдыктар менен булганып жатканын, ошондой эле уулуу калдыктар сакталган жайдын үстүндө каралжын түтүн уюп калаарын айтып, коомчулукка улак кагыш кылып, журналисттерге далай маек берди. Парламентте ушуларды айтып көп күйдү.
Ошентип Садыр Жапаров Кумтөрдүн тегерегиндеги былыктарды казгандан казып, анча-мынча орто жолдогу сүйлөшөлү, мындай эле бүтүрөлү дегендерди укпай, иликтөөсүн уланта берет. Жапаровду буттан жалалы деп аракеттенген бийликтин ачык дагы, тымызын дагы аракетине майнап чыкпайт. Акыры бир күнү Садыр Жапаровго Бишкектеги Киев көчөсүндөгү номер 74 имараттын депутаты Турат Мадылбековдун уулу Элдар Мадылбековдон мыйзамсыз түрдө сатып алды делинип, кылмыш иши козголуп, коомчулукка Жапаровду жөн могуз көрсөтүү аракети улана берет. Ал имаратка байланыштуу өкмөттүк маалымат каражаттары аркылуу дүң болуп, иш тергелип, иликтене берет. Президент тарапта дагы, жогорку кеңеште дагы, өкмөт тарапта дагы Кумтөр маселесинин акыйкат чечилишине кайдыгер караган маанайды көрүп, ара жолдо Кумтөрдүн акчасына сатылып унчукпай калгандарды, башында жакшы эле каршы чыгып, анан кийин жумшарып, жийип калган аттуу баштуу эле кишилерди көрүп, Садыр Жапаров өзү жалгыз калса дагы Кумтөрдүн айыбын ачып, бул иштин акырына чыгарууну максат кылат. Урматтуу депутаттар, мен сиздердин баарыңыздарды мына өзгөчө ушу добуш берерде көңүлүңүздөрдү буруп, ушул токтомду дагы бир карап коюңуздарды суранып кетелем. Себеп дегенде бул токтомдо бүгүнкү күндө дүйнөлүк биржадагы 5 миллиард турган мекеменин тагдыры чечилип атат. Ал жерде 20 миңден ашык акционерлер бар. Чет өлкөлүк 20 миңден ашык акционерлер бар. Bir yerde bu toktомдо сунушталып атат. Жаңы кыргыз иш компаниясы түзүлүп, ошого 3 күн ичинде өткүзүп берилиш керек деп туруп. Biz emne себептен жанагы өбүрөк токтогуш айткан канча дедиңиз 20 миң акционерлердин кызыкчылыгын колдойбуз дагы 5 миллион кыргыз элинин кызыкчылыгын колдобойбуз. Биз элдин кызыкчылыгы үчүн болуш керек. Буга чейин биз таланып, жутулуп алдып кеттик, бардыгына барып келе жатып, эми дагы эле ошого туура келебизби? Мына бул Садыр Жапарович ушунча иштегенин, көрүп туруп көрмөксө койсо сакай көзү көрмөп калат. Кылганы кылбады десеңер, кандай эмне болот? Ушул нерсени колдош керек. Мына колдобоймун, тигиндей мындай деген жакшы сөз эмес. Бул жакшы ел аркада турат. 20 жыл кандай акыбалга келдик? Эми дагы 20 жыл ошондой акыбалга барабызбы? Урматтуу депутаттар, мына 2 жыл мурун 27 июнда 2010 жылы бизге кыргыз эли конституцияны кабыл алып берген. Ошол конституциянын 12 статьясынын 5 пунктунда так көргөзүлүп жазылып турат. Жер, анын кен байлыктары, аба мейкиндиги, суулары бардыгы Кыргыз Республикасынын гана менчиги болуп эсептелет деп турат. Сөзүмдүн акырында айтарым, урматтуу депутаттар, колдоп бериңиздер. Биз азыр тарых алдында турабыз. Мына кече жакында маркум болуп кеткен Абсамат Масалиевичтин, Дооронбек Садырбаевичтин чырылдап ыйлап атканын менин көз алдыма турат бүгүнкү күнгө чейин. Эгерде бүгүн чечпесек, мен ойлойм тарых алдында ошо каршы чыккандар ушу жооп берип калабызбы деп ойлойм да. Рахмат. Урматтуу депутаттар, комиссиянын Садыр Нуркожоевич даярдаган долбоорду Кумтөр боюнча добуш коем, добуш бериңиздер. Садыр Нуркожоевич даярдаган долбоорду. Макул 35, каршы 45, өткөн жок, бардыгы 80. Эми экинчи долбоорду добуш коем. Урматтуу депутаттар, экинчи комитеттер тарабынан даярдалган макулдашылган долбоорду добуш коем, добуш бериңиздер. Макул 67, каршы 11, барды 78. Долбоор кабыл алынды. Сиздер кабыл алган азыркы токтом, бул бая ууруларга эле, ууруларды жиберген болдуңар да, бар ууруну кармап кел деп. Мен дагы бир фактын айтып коеюн, мына заместитель министра Аселетко 13 декабрь 2010 жылы жанакы фабриканын ичинде мыйзамсыз курулган печкага активдештирилген көмүрдү күйгүзүп ийип, андан алган алтынды уурдап кетип атканга уруксат берген. Мына ушуну иштете бергиле деп мынакей. Анан ушундай министрлер, зам министрлер контрабанданын уурдап аткандын башында турганда силер ошолорго тапшырма бердиңер да. То есть ууруларды кармап келеле деп ууруларды жиберип атасыңар. Чоң рахмат. Мен бул комиссияга баш тартамын, кирбеймин. Урматтуу төрага, мындан ары ишиңерди кыла бергиле. Эгерде комиссия жардам сурап келип, кимге кандай документтер бар болсо, бар экенин сураса, биз бергенге даярбыз. Рахмат. Жардам бериңиз. Бул Кыргызстан үчүн, эл үчүн керек. Андан комиссияңыздагы бардыгыңыздар, депутаттар,
Бирок урларды кармап кел дегенге бул кошула албасам дагы, бирок көзөмөл кылабыз. Көзөмөл кылып, андай болбой турган кылабыз. Баягы 2003 жылдан бери ошого катышкандардын бардыгын жоопко тартабыз дедикпи? Кудай буйруса өзүбүз көзөмөлдөйбүз, тартабыз муну. Садыр Жапаров эл башкаргандар укпаса эл угар деген максатта Ак Үйдүн астында кумтөр маселесин козгоп, тынчтык митингин өткөрөт. Атамбаев 2011-жылы өкмөт башчысы болуп турганда Туркия мамлекетине барган сапарында канадалык ишкерлер кумтөрдөн 10 миллиард доллар алып чыгып кетишиптир. Биздин мамлекетке 10% да калбаптыр деген сөзүн бат эле унутуп калгандыгы мен үчүн табышмак. Урматтуу мекендештер, 10 жылдан бери канадалык ишкерлер бир тыйын дагы пайда келтирбестен, тескерисинче өмүр бою кыргызды уулап, аны саз келгенсип 10 миллиард долларга тете алтыныбызды ташып кетип жаткандыгына кантип чыдап отурабыз? Кумтөр боюнча орундуу талаптар сүйлөнүп, ачык чындыктар айтылып жатып эле, бирок күтпөгөндөй митингге келген лидерлердин бири Камчыбек Ташиев Ак Үйдүн короосун ашып кетип, эптеп эле шылтоого шыноо таппай турган бийлик митингдин берки лидерлерине кошуп, Садыр Жапаровду дагы кармап, бийликти басуу алууга аракет кылды деген берени менен кылмыш ишин козгоп, жок эле жерден жалган күбөлөрдү таап, соттоого бар күчүн жумшайт. Тергөөдө көрсөтмө бердиңизби? Көрсөтпөгөн. Ошол тергөөдө көрсөтмөңүзгө айткансыз. Садыр Жапаров мен тааныган адамдар менен менин жаныман өтүп баратып, бир сөздөрдү айтып өткөн жөнүндө айткансыз, ошону эсиңиздеби? Садыр Жапаровду мен азыр ушу Ташиев деле эме кылгам мен. Площадьтан же ошо сиз айтып аткан 2-октябрда бийликти алабыз, бийликти басып алабыз деген сөзүн эме Ташиевдин сөзүн. Меники сурап атам. Мен башында келгенде эле айтып бардым. Сен как раз силер бүтүп калгандар сөзүңөрдү. Ташиев баштаган убакытта. Мен сизден сурап атам. Менин ушундай сөзүмдү көчөдөн, парламенттен, Ак Үйдөн же площадьтан бир жерден айтканымды уктуңузбу? Бийликти алабыз деп. Уккан жоксуз. Бийликти алабыз деп. Эми бийликти алабыз. Мен лично бир сизге же бир бул адвокаттарга, же Кожоналиевке, же бул аксакалга айтып атканымды уктуңузбу? Урматтуу сот, алдыгы жердеги показаниясында четко көргөзүп турат. Садыр Жапаров Кожоналиевке шыбырап атканын уктум дегени бар да. Мына бүгүн уккан жок. Кадрдан көрүнүп тургандай, бул күбөлөрдүн айткандарынан баш аягы жок, чындыкка кошпогон нерселер. Ойлору орто жолдон үзүлүп, логикалык байланышы жок, түгүл ар кыл жалгандарды ойдон чыгарып жатканы жүздөрүнөн байкалып, сүрдөп жатканы деле байкалат. Бул маселе Жогорку Кеңештин комитетинде да каралып, УКМКнын жетекчилери дагы келип, күбөлөр да чакырылат. Алгач журналисттерди чакырып алышып, анан маселени анча-мынча быкый билине баштаганда, ЮПИ маселесин жабык эшигинин артында карайлы деп чечишет. Мына ушул жыйында депутат Турат Мадылбеков ага Айкөл Алатоо уюмунун балдары жолугуп, аларга башкы прокурор Аида Салянова жана Ички иштер министри Зарылбек Рысалиев Садыр Жапаровдордун Ак Үйдүн жанында өткөргөн митинги боюнча эптеп бир күбөлөрдү таап, Жапаровдор Ак Үйдү басып алалы дешкен деп айта тургандай кылып бергиле дегенин ачык айтат. Өткөндө мага Айкөл Алатоонун балдары келди. 1,5 ай мурда орозо болуп аткан. Келип айтты, байке, бир жолугалчы депчи. Эмне болду десем, жолугал дейт. Болбой койдум мен. Анткени баягы Юсупту кат экен дедим да дагычы. 3-чү жолу звонить эткенден баары жолуктум. Отурсам айтат, ушу орозо учурунда отурабыз, ушу üst-üste çoğun жүк тұрады дейді. Айкөл Алатоонун балдары. Эмне болгон жүк десем, баягы 3-октябрда мынабы депутаттарды камап алды дейт. Мага дейт. Ген прокурор, анан Нырсалиев өкө суранды дейт. Бизге 2-3тен эмени күбө таап бергиле деп. 2-3тен күбө таап бергиле деп. Анан биз үйүндө жаткан балдарды алып келип туруп, күбө кылып бердик, мына ошого чейин күбө болуп жүрөт дейт. Мен айттым, мына ороз учурунда андай жүк болсо силер айтпайсыңарбы? Чыгып туруп айткыла, кечирим сурагыла. Балдар кечирер деди. Мына ошол акыры ал балдар да айтат. Бирок кандайдыр бир себеп менен айтпай атат, айтабыз деген, анан кийин мага бир айтат, арабызда мындай болуп атат, ортодон бирөөлөр акча берип жүрөптүр дейт. Мына ушинтип акча менен кармап отурушат, жазалма күбөлөрдүн баары деп. Айланайын да токтоткула.
Алгачкы жалган күбөлөрдүн айтканын калптары ишке ашпаган соң бийликтин айдактама соттору Патриот жана Охотник деген ат менен 2 күбө таап келишет дагы кылмыш ишине тиркешип ушул негизде Садыр Жапаровду 20 жылга соттоого жанталашат. Соттолуп жаткан Садыр Жапаровдун жактоочулары ал Патриот Охотник деген немелер кимдер? Бул 2 персонаж кантип кайсы негизде жүйөлөрдү айтып жатат угалы, алардын жүзүн жүзмө-жүз көрөлү деп талап кылышат. Бирок чынында башында катуу күпүлдөп күбө катары карманган Патриотту деле, Охотниги деле жок болуп чыгат. Ырасал күбөлөр жок болгон соң сот кылмыштык иштен ал күбөлөрдү алып салат. Кыскасы жөнөкөй тил менен айтканда сот өзүнүн бутуна өзү чалынат. Мен өзүм жалпы чечип турган нерсе эмес, бул маселе карап көрүп чечилген кеңеште бана чечилди. Siz ayttınız. Ben seçimde жалгыз өзüm çıkarmayayım dedim. Kim менен ki? Hazır ayttınız da. Жалган күбөлөрдүн ойдон чыгарылган жүйөлөрү суу кечпей калган соң соттук бет тырмачылык андан ары уланып, Садыр Жапаровдун өкүл баласын УКМКга күчтөп алып келип сабашып, Жапаровго каршы жаманаттылаган көрсөтмө алышат. Бирок ал сот залына келгенде мурдагы көрсөтмөсүнөн баш тартып, УКМКда аны кантип кыйнап, кантип зордоп жалган айттырышканын болгондой айтып берет. Каракол шаарына мени УКМКнын балдары салып кетишкен. Бир күн камашып, жолду каратай сабап, Казакстандын чек арасына чейин алып барып, чочун жигиттерге салып берип, аяктан сабашып, тепип келетін абутта ушакка чейин шишка жүрөт. Биз айтканды кыласың, болбосо азыр Казакстанга өткөзүп берип салабыз сени. Сен Казакстандан бирөөнү өлтүрүптүсүң деди. Биз азыр тияка алып барабыз, биз айткандай макул болсоң, сени кое беребиз деди. Жолду каратай өзүлөрү ичип келишти, караколдон чыкканы Бишкекке чейин. Токтогон жерден көрүнгөнү чаптылап дене ойга, коркутушуп. Ана мен айла жок, макул эмне кылсаңар, ошого мен макулмун деди. Жазып бердиңиз, көпчүлүктү өзүң жаздың беле? Өзүм жазгам. Колдойсуң да? Жок, аны колдобойм. Эмнеге? Анткени мени зордук. Ошол түшүнүктү коркутуп, өзүң мындай жаз деп көрсөттү. Мондай жазгын. Мондайса, мен андай болгон эмес, мондай болбоду эле деп. Ооба дедим, анда ошондой жаздым. Бийликтин Садыр Жапаровго карата басымы кысымы улана берет. Садыр Жапаров камалып жаткан учурда кумтур маселесин кайра карап чыгуу боюнча түзүлгөн өкмөттүк комиссиянын жетекчилигине экономика министри Темир Сариев өзү башчылык кылып, бул маселени парламентке алып келет. Биз мамлекеттик комиссиянын ишин эң башында эле негизгиси ачык, айкын иштетип түзүү боюнча, ишин жүргүзүү боюнча чечим кабыл алганбыз. Бардык иш аракеттер ачык, айкын болду. Сариев жетектеген комиссия кумтур маселесинин өйдө ылдыйын карап жаткан мезгилдерде абакта жаткан Садыр Жапаров сотко өтүнүч келтирет. Ал өтүнүчтүн мазмуну кумтур боюнча дагы айтыла элек сөздөр бар. Эгер мүмкүндүк болсо парламент депутаттарынын астына барып, көп чындыкты айтат элем деген маанидеги өтүнүч каты ошол кезде массалык маалымат каражаттарына жарыяланган. Урматтуу төрагалык кылуучу, бир гана сураныч, мына ушул болчу да, сизден бир гана сураныч. Кумтөр боюнча мына бүгүн коалиция карап атат. Кумтөр боюнча өкмөттүк комиссияныкын. Өткөндө мен официалдуу түрдө кат жазганмын. Парламентте караганда сөзсүз түрдө мени чакыргыла. Себеби ачыла элек фактылар бар, коррупциялык элементтерде. Ошолордун бардыгын ачып беришибиз керек. Бул жеке Жапаровдун гана маселеси эмес кумтөр, сиздики дагы. Ошон үчүн парламент кайрылып калса, мени бир 2 саатка, 3 саатка ошо СИЗОдон алып барып, отургузуп, катыштырганга токтом чыгарып бериңиз деп мен сизден өтүнөйүн деп атам. Урматтуу депутаттар, урматтуу төрага, бүгүн күн тартибинде кумтөр маселеси коюлуптур. Бардык депутаттарга таратылып берилди эле Садыр Жапаровдун кайрылуусу. Ал азаматыбыз депутаттык мандатынан ажырай элек. Өтүнүч менен кайрылган кумтөр маселеси каралганда менин катышуумду камсыз кылып берсеңиздер деп. Ушуну добушка коюп чечишибиз керек. Садыр Жапаровду да алып келип, катыштырып, ал дагы бир өзүнүн оюн айтсын. Мамлекеттик комиссия отчет берип атканда ушуну чечип беришиңизди суранат элем, урматтуу төрага. Рахмат. Мына чындыкты айтам деп Садыр Жапаров түрмөдө отурат. Жалгыз депутат аягына чыгып ушуну
эч бир соодалашууга барбай, бир тыйын албай, эч ким менен мына ошондой болуп туруп, азыр мына көрүп атасыңар, мыйзамсыз түрмөдө отурат. Урматтуу депутаттар. Урматтуу депутаттар, өткөндө биз депутаттык комиссиянын жыйынтыгын караганда ишенбегендей кылып туруп мамлекеттик комиссия түздүк да. Эми азыр ошонун канчалыгы чын экен, чын эмес экен угушубуз керек, бул биринчиден. Экинчиден, Асылбек Шарыпович, сизге мына биз 2 ай мурда фракциянын атынан атайын сураныч кат жибергенбиз, фракциянын чечимини Садыр Жапаровду камсыз кылып бериңиздер деп. Ошого суранат элем, бир добушка салып туруп, жогорку кеңештин атынан, жогорку кеңештин кепилдиги менен ушул жерге бир жарым күнгө алып келип обеспечить береличи. Маселени саясатташтырбай, мынакей мамлекеттик комиссиянын отчетун угуп атабыз. Элибиз күтүп аткан маселени жогорку профессионалдык деңгээлде, жогорку жоопкерчиликтин негизинде иш алып баралы. Анан бөйрөктөн шыйрак чыгарып, Садыр Жапаровду алып келе коюп, бир кандайдыр бир асмандан түшө турган, айта турган эч нерсе жок. Жетим жүгүрүк болгонубуздун айынан 20 жылдан бери байлыгыбызга ээ болбой келдик. Садыр Жапаровду уккусу келбегендер залдан чыгып кетсин. Ушул жерде стенограммага мол микрофон аркылуу сүйлөсүн, коомчулукка керек болуп атат бүгүн. Урматтуу Алымбеков, Садыр Жапаров, в отличие вас, ошол Ысык көлдүн кулунумун деп болгон чындыкты айтып элге жеткирди. А сиз болсо ошо уулуу заттар ошол жерде эл ичип атканда унчукпай отурдуңуз. Мына ушул жерде айтыш керек. Ким элге каршы, ким? Бул жерде эч кандай саясат жок. Саясатты азыркы комиссия жасап атат. Кумтөр деген маселе Садыр Жапаровдун демилгеси менен көтөрүлгөн. Мына ошол кишинин демилгеси менен ушул деңгээлге жетип атат. Биринчи депутаттык комиссиянын корутуусуна толугу менен макул болгонбуз. Мындан башка жыйынтыкта болушу мүмкүн эмес эле. Мына бүгүнкү күндө Темир Аргимбаевич менен Осмон Артыкбаев толугу менен тастыктап отурат. Бүгүнкү караган маселенин тарыхын карасаңар, өтө орчундуу маселе. Кыргызстанда биринчи эл үчүн күйгөн премьер-министр өлтүрүлгөн ушул кумтордун артынан. Ушул кумтордун артынан жанакы биздин легендардуу парламент деген депутаттар таралып, 2 баштуу парламент пайда болгон. Ушунун кесепетинен азыр 3 депутатыбыз да отурат. Бүгүн кумтөр маселеси каралып атканда, биз Садыр Жапаровду алып келүү боюнча ошол кандай чечилип атат. Анткени менин колума мына ууланган кумтөр деген китеп колума түштү. Ушуну мен толук окуп чыгып, бүгүнкү ушул талкууга эгерде биз туура чечим кабыл алып, кумтөрдү кыргыз элинин кызыкчылыгы үчүн элдин пайдасына чечебиз десек, бир жактуу карабай Садыр Жапаровдун бул жерге катышуусу абдан жүйөлүү. Ошол себептен мен жанагы Исмаил Исаковдун киргизген сунушу канчалык деңгээлде аткарылып атат, ошону мен сизден билейин дедим эле. Мен дагы сунуш киргизет элем. Садыр Жапаровга бүгүн күнөөлүү деп табыла элек, күнөөсү коюла элек. Сотто бүт коюлган күнөөлөрдүн бардыгы ыдырап чачырап атат. Ошон үчүн ушул кумтөр маселесин көтөрүп атып, күнөөсүз ошол жакка отуруп калды эле. Анан кийин чыгып алып, баарыбыз кумтөрдүн тегерегинде сөз кылганыбыз бул Авирдин астында дагы, ыймандын астында дагы, мыйзамдын астында дагы туура келбеген нерсе бир мезгилдерде дагы көтөрүлүп калат. Бул ошон үчүн биз аягына бүгүн точка коебуз десек, Садыр Жапаровду сөзсүз түрдө ушул жерге алып келишибиз керек. Ал ушул кумтөр үчүн отурат. Мен дагы бир жолу кайталап коеюн. Анан кумтөрдү Садыр Жапаров алып чыкпаса, мен ачык эле айтып коеюн. Өкмөттүк комиссия түзүлөт беле, түзүлбөйт беле, ким билет? Анан кийин ошол кишини ошол жака отургузуп коюп, анан бүгүн анын сыртынан биз ушул жерде кумтөр маселесин карап атканыбыз уят нерсе болот. Садыр Жапаров все равно тарыхта калды. Ошол көтөрүп чыкты, аягына дери чыкты. Эч ким менен соодалашкан жок. Диндик каны төгүлгөн Ысык көлдүн ыйыктыгын ошол жигит көрсөтө алды. Парламенттин спикери Асылбек Жээнбеков көпчүлүк депутаттардын Садыр Жапаровду жогорку кеңешке алып келүү сунушун добушка койбой, бул маселени четке кагат. Дош койбой, мен сизге айттым азыр. Я думаю, что действительно этот вопрос очень хорошо проработала комиссия под председательством Тимира Аргимбаевича. За это, я так думаю, что нужно хлопотать о том, чтобы вручить орден высшая степень награды Акшумкар. У нас есть такая высшая награда. Я предлагаю поставить на голосование. Карамушкинанын логикасына келсек, кумтөр боюнча Садыр Жапаров жазган долбоордун 30%ын көчүрүп алып, парламентке келген Темир Сарыевке Акшумкар сыйлыгын берүү жөндүү болуп жаткан болсо, анда бул долбоорду толугу менен жазган Садыр Жапаровга кандай сыйлык бериш керек деген суроо өзүнөн өзү пайда болот.
ары тарт бери тарт болуп отуруп Темир Сариев алып келген кумтөр боюнча токтомдун долбоору ошентип парламенттин кароосунан өтпөй калат. Ал эми абакта отурган Садыр Жапаровго карата соттук басым уланып жүрүп отурат. Күбөлөрдүн айтканы оңдуу чыкпай, чындык демиш болуп айтканы жалганга айланып, бийликчил соттор, тергөөчүлөр өз этегине өздөрү чалынып жүдөп жаткан учурда ал кездеги башкы прокурор Аида Салянова Киев көчөсүндөгү имаратты мыйзамсыз сатып алды деген шылтоону бетке карбап, Садыр Жапаровго кылмыш ишин козгоп, жоопко тартуу боюнча депутаттардын макулдугун алганы жогорку кеңешке барат. Садыр Жапаровго кылмыш ишин ачуу багытында макулдук алганы келген Аида Саляновага парламенттин көпчүлүк депутаттары орчундуу суроолорду жаадырышып, башкы прокурордун демилгесине каршы чыгышат. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Жапаровду депутаттык кол тийбестигинен ажыраттуу менен жазык жоопкерчилигине тартууга макулдук берүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын башкы прокурору Салянованын сунуштамасын кароо боюнча атайын депутаттык комиссиянын корутундусу тууралуу. Регламенттин талабы боюнча депутатка карата каралып аткан маселеге анын катышуусу абзел. Ошондуктан мен суранат элем, Садыр Жапаровдун бул жерге катышуусун камсыз кылып берсек. Сот бөлөк киши менен билесиздер, ал киши азыр ал кишинин кишиге байланыштуу кылмыш иши сотко өткөн, ошон үчүн мындай уруксатты сот берет, бирок мен ойлойм, сот ушундай Жогорку Кеңештин жыйынына катышуу боюнча уруксатты дагы бүгүнкү күнү УПКнын негизинде бере албайт. Садыр Нуркожоевич бүгүн ошол кумтөрдүн элдин байлыгын көтөрүп чыккан үчүн мыйзамсыз түрмөдө отурат. Бул жерде бүгүн Садыр Нуркожоевичти эч ким депутаттыгынан да ажыраткан жок, эч ким кылмышкер деп мойнуна кое элек. Ушуга макулсузбу? Ал эмес коомчулук арасында Садыр Нуркожоевич мыйзамсыз отурат деген түшүнүктөр бар. А ушул жерге келип, ал өзүнүн укугун, өзүнүн мыйзамдуу укугун пайдаланып алсын десе, ошого эмнеге ушунчалык тырышып атасыңар? Аида Жеңишбековна, бул күндө өтөт. Бул күндө өтөт. Бул күн үчүн миллион жолу өкүнсөңүз да кайра келбей турган мезгил келип калат. Этият болуңуз ошол нерседен. Анан кийин туруп алып сиз соттун атынан да жооп бере атасыз. Жакында сиз президенттин атынан да жооп бере турган мезгилге жетейин деп калыптырсыз. Регламент бул мыйзам. Прокуратура да чыга албайт, Жогорку Кеңеш да чыга албайт, эч ким чыга албайт. Эгерде конституциялык орнотойлук десе, мына отурган азыр ушу көзөмөл алган органдын жетекчилери эмне айтып атат? Бул биринчи. Экинчи, мен сурайт элем азыр. Анда Жапаров эмне отурат аякта? Биз эми сурап атпайлыкпы? Бергиле уруксат, биз камайбыз деп. Демек анда ал күнөөсү жок отурган турбайбы? Адамдын тагдыры чечилип аткандан кийин, ошол тагдыры чечилип аткан кишинин сыртынан тонду бычып кийгизип койсок туура болбойт бул. Урматтуу Аида Жеңишбековна, бул күндөрдө өтөт. 5 ай отурасызбы, 5 жыл отурасызбы, 15 жыл отурасызбы, бул күндөрдө өтөт. Ошондон мен сизге суранам, бүгүнкү күндө мындай бир саясий заказыңыз болсо дагы мындай мыйзамга бир салып карап коюңузчу. Сизден сураныч. Себеби мен мына Ген прокуратуранын айрым бир сотрудниктерден сүйлөштүм, ал айтып атат. Айланайын, эмне болобуз эртең дейт. Бул киши кетсе эмне болобуз? Биз өзүбүз үчүн коркуп атабыз дейт. Бүгүнкү күндө биз кылып аткан ишибиз үчүн өзүбүз коркуп атабыз деген айрым сиздин сотрудниктериңиздер мындай акырын отуруп айтып атат бизге. Урматтуу депутаттар, эгер биз мыйзамдуулукту сактайбыз десек, өлкөбүз өнүп өссүк десек, биз ким күнөөлүү болсо ошолорду жоопко тартышыбыз керек. Ал эми Жапаровдун бул жерде эч кандай күнөөсү жок. Садыр Нуркожоевичти бул ишке тиешеси бар, же күнөөлүү деп эсептебейм. Мындан тышкары дагы кошумча маалымат, Садыр Жапаровго каршы көрсөтмө бересиң деп башкы прокуратуранын кызматкерлери Элдар Мадылбеков менен Мукаш Байгелдиевди зордо уруп кыйнашат. Айтмакчы, чындыктын кандай болгонун болгондой жазып, 2013 жылдын июнь айында президенттин атына депутаттарга кат да жолдойт. Ал каттын кыскача өзүндү келтирели. Мени бир нече жолу башкы прокуратурага чакырышкан. Мен анда өзүм Бишкек шаарынын прокуратурасында иштеп турганмын. Менден Садыр Жапаровго каршы көрсөтмө берүүнү өтүнүшкөн. Сен ата мекендиксиң, алар болсо душман, ата журттук, ошол үчүн оппозицияны тынчтантууга милдеттүүсүң деп мага басым кылышкан. Мага мынтип дагы айтышкан. Эгерде сен биз менен иштешсең,
Биздин айтканыбызды аткарып турсаң, сени Аида Салянова кызматыңдан жогорулатып чоң начальник кылат дешкен. Бирок мен бул абийирдикке жатпайт, ырайымсыз аракет болот деп мындай сунуштан баш тарткан. Мага даяр текстти беришип, массалык маалымат каражаттарына интервью берүүмдү суранышкан. Мен анда Аида Салянова кесиптик жактан жараксыз жана мындай жогорку кызмат ордунун ээлөөгө укуктуу эмес. Анткени ал бир күн дагы прокуратура органдарына иштеген эмес. Аны эртең иштен алып салышса, мен жалган маалымат бергендигим үчүн жооп беришим керек деп айткам. Садыр Жапаровго каршы күбө катары Мукаш Байгелдиевди дагы мажбурлап жалган маалымат айттырышкан. Садыр Нуркожоевич, менин атым Мукаш, фамилиям Байгелдиев. Мен ошол иштер менен аралашып калдым, кырсык болуп. Кичине досторума да алданып, эми ошо Киевский 74-кө дагы аралашып калдым, ошо тилекке каршы. Бирок мен эмнеге келгеним себеби, бул негизги себеби, сиз мен деген өзүмдүн показаниям берип атканда, генеральный прокуратурада мен показаниям берип атканда, мен деген сиз жөнүндө жала жаап кетип алдым. Эмне үчүн жала жаптым? Анткени мени ошондо кыстады. Булар чоң кызматтагыларына кирип, замгер прокурорго яна кайра келип туруп айтты да, эми Садыр Жапаровду да кошпосоңор болбойт. Анткени ал билген, сен аны сен деле билесиң, сен просто жашырып атасың, тигиндей мындай. Ошондой кылып туруп мага жаздырып, колумду койдуруп алышты. А бирок мен антип айткан жокмун. Айтканда дагы мен кантип мен сизди билмей келем. Ошентип Бишкектеги 1-Май райондук соту өкүм зордукту дагы улантып, Ак Үйдүн басымы менен 20 жылдык мөөнөткө абакка кесип жиберенени коерун коюп алып, Садыр Жапаровго 1,5 жылга эркинен ажыратуу өкүмүн чыгарат. Жапаров Садыр Нуркожоевичти Кыргыз Республикасынын КЖКсынын 30 статьясынын 3-4 бөлүмдөрү аркылуу 28-295 статьялары боюнча күнөөлүү табылып, Кыргыз Республикасынын КЖКсынын 256 статьясын колдонуу менен Тайшиев жана Жапаровго 1 жыл 6 айдан эркиндигинен ажыратуу, ал эми Мамытов, Исаев жана Канчыбекке 1 жылдан эркиндигинен ажыратуу жазасы белгиленсин. Козголгон кылмыш ишине байланыштуу чыгарган 1-Май райондук сотунун өкүмүнө макул болбой, Садыр Жапаровдун жактоочулары бул ишти Бишкек шаардык сотуна даректеп доо арыз беришет. Бишкек шаардык соту бул ишти карап, Жапаров кылмыш курамы жоктугуна байланыштуу акталып чыгат. Жапаров Садыр Нуркожоевич Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 30-беренеси аркылуу, 3-4 беренеси аркылуу, 28-беренеси аркылуу, 295-беренесинде көрсөтүлгөн кылмыштын курамы жок болгондуктан акталышсын. Кыргызстандын тарыхында бийликке Ак Үй жака кылчактабай өз эркинче өкүм чыгарган соттор кийинчерээк ошол чыгарган өкүмү өз баштарынан муш болуп, Садыр Жапаровдорду эркиндикке чыгарып жибергени үчүн ал сотторду иштен алып тынышат. Кыргыз Республикасынын судьялар кеңеши чечим кылат. Бишкек шаардык сотунун судьяларына Зулушев жана Сатыевке карата тартиптик жаза чарасы ээлеген кызматына мөөнөтүнөн мурда бошотуу колдонулсун. Садыр Жапаровго байланышкан дагы бир маанилүү айта кетчү жагдай, ал абакта камалып жатканда да кумтөр маселеси боюнча унчукпай калбай, кумтөрдөн дивиденд катары түшкөн 30 миллион сомду президент Алмазбек Атамбаев, а кездеги Кыргыз алтын ишканасынын жетекчиси Осмонбек Артыкбаев экөө сол чөнтөккө солоо ийгенин айтып, сот алдында экөө тең. Анан Аида Салянова дагы кумтөрдүн салыгын жооштуруп жиберүүгө макулдук бергени үчүн жооп берип, жогорудагы үчөө тең камалышы керектиги ачык сүйлөп, Ички иштер министрлигине жана прокуратурага арыз менен кайрылат. Атамбаев, Артыкбаев жана Салянованын кумтөрдүн дивидендтерин жеп алгандагы күнөөлөрү кайсы экени тууралуу Садыр Жапаровдун авторлугундагы Ууланган кумтөр деген китебинде кенен жазылган. Бул маалымат коомчулукка чыгып кеткен соң Атамбаев өзү барып, башкы прокуратурага сурак берип, Садыр Жапаров мени ушактап атат деп ага кылмыш ишин козготот. Бирок Бишкектеги Октябрь райондук соту бул ишти карап, Садыр Жапаровго кылмыштык иш козгоого эч бир юридикалык негиз жок, кылмыштык курам жок деп тапкан соң ал иш кыскарып кетет. Кыскасы бул жагынан дагы Атамбаев мыш болду деген сөз.
Садыр Жапаровду Бишкек шаардык соту актаган соң башкы прокуратура дагы ага макул болбой ишти андан ары жогорку сотко берет. Садыр Жапаровдон эч иринчек табылбаса дагы аны бийликти басып алууга аракет кылды деген илгерки соттук ишти кайра козгоп, күчкө салып, жогорку сот 1-май райондук сотунун өкүмүн күчүндө калтырып, Садыр Жапаровго 1,5 жылга эркинен ажыратылсын деген өкүм чыгарат. Жөнөкөй тил менен айтканда, бул чечим Садыр Жапаровду саясатка жолотпоонун, шайлоолорго катыштырбоонун бир аргасы болду да калды. Бийлик ушуну менен эле токтоп калбастан элдин баарын аргасыз күлдүргөн UPG сценарийин ойлоп тапты. Садыр Жапаровдун тарапташтары Нарын дарыясына барып ага кадимки кызыл түстөгү UP порошогун сээп, анан суу жээктерине балыктарды таштап, алардын ар биринин оозуна цианид салып, мынакей кумтөрдөн цианид чыгып суу булгап жатат деп жергиликтүү элди көтөрүп, бийликти кулатуу аракетине бармакпыз деп КТРдин эфиринен Эрлан Өмүралиев аттуу жигиттин айткан тасмадагы кадрлары төкпөй чачпай кайра-кайра көрсөтүлүп турду. 2 нарынга чейин орто эсепинен где-то 18 кокту бар с правой стороны. Ошол 18 коктудан наиболее мындай бир жакшыраак коктуларды тандашат. И вот ошол жака жанагы бир химик бар. Ошол химик неме порошокту даярдап берет да. Элдин кулагын түргөн бул UP окуясы чындыгы менен эле толук кандуу жалган экени, анан да муну улуттук коопсуздук кызматынын ойлоп тапкан амалы экени кийин билинди. Ошол эле Эрлан Өмүралиев аны УКМКнын кызматкерлери бир бөлмөгө камап алып, мажбурлап сабап жалган айттырганын Эрлан Садыр Жапаровдун өзүнө келип, агынан жарылып, кечирим сурап чындыкты айтканы бар. Жанагы скрытый камерага тарткан турбайбы? Бирок ошол скрытый камеранын немелери башталгыч чакты мага ошо сунушташты. Сен бул информацияны действительно как өзүңдүн жарандык позицияңды көрсөтүп, жеке бир 3-4 кишинин кызыкчылыгын эске албай, өлкөнүн кызыкчылыгын эсепке алып, сен давай пресс-конференция бербейсиңби депчи. Мен айттым. Ушу оппозиция, ушу Жапаров, Жекшенкулов, Кадыровдор ушуну жасаган атат, мен айтып коеюн деп пресс-конференция берди. Ушундай пресс-конференция берип, эми мен дословно канчалык миллиметр менен точно айта албайм, бирок мына ушундай мааниде айтып атат да. Себеп дегенде мен азыр кичине мындай кооптонуп атам, кайсы жерде мындай тиги кошуп, кайсы жерден кем айткандан да аябай неме кылып атам да. Ошон үчүн колуман келишинче, болушунча ар бир нерсени өзү ордордоо менен айтайын. Анан бул жагынан сен эч бир кам санаба, ал нерсе баардыгы тең, сени мына круглосуточный коопсуздугуңду неме кылабыз, сактайбыз, квартира беребиз. Анан жанагы сен акча маселесин ошо биринчи убакыт деп айтылды, биринчи убакыт деп бир ай деп айтылган жок, 2 ай, жарым жыл, 1 жыл деп айтылган жок. Ушундай тиги ошол жак жагынан камсыз кылып беребиз деди. Эгерде кааласаң, тиги мамлекеттик кызматка дагы маселелер каралат деп. Албетте баягы ГКМБден тышкары мамлекеттик кызматты биз сага сунуштайбыз деп. Ошентип UPG маселесинде негиздүү жүйөлөр жок болгондуктан башкы прокуратура УКМКнын Садыр Жапаровго карата бул маселенин тегерегинде кылмыш ишин козгоо ниетин четке кагат. Начальник отдела Генеральной прокуратуры Бердибаев Розбек Кулмузович. Курмантаев Абдиш, мен азыр сразу токтоп айтып коеюн. Бул факт боюнча мына 26 августта 2013 жылы Нарын областы боюнча улуттук коопсуздук мамлекетине мына Өмүралиев арызы менен кайрылган. Ал боюнча текшерүү жүргүзүлүп, 6 сентябрда кылмыш иш козгоодон баш тартуу жөнүндө чечим кабыл алынган. Кабыл алынып, мына бүгүн 16 сентябрда аталган кылмыш иш козгоо баш тартуу жөнүндө токтом материал бизге бая алып келинип берилди. Анан баягы айтып кеткендей, кылмыш иш козголуп тергөө жүргүзүлө андай эмес. Азыр отказной материалбы? Кылмыш иш козгоодон отказной материал чыгарылды. Эл ичинде лакап болуп калган UPG окуясынан кийин бийлик куугунтугун коркутуп үркүтмөйүн күчөтө берет. Кумтөр элдин пайдасына чечилсин деп чыккан саруулуктар, саруунун активдүү жаштары караколго чейин келип, өз үнүн жогору жактагылар уксун деген максатта митинг кылышат. Бирок бийликчил УКМК кызматкерлери митингге чыккан лидер жаштарды кармап, көк ала кылып сабашат, токмоктошот. Парламентке келген ал кездеги башкы прокурор Аида Салянова саруу окуясында күч колдонулбаганын, күч органдарынын кызматкерлери тек гана самба ыкмасын колдонгонун айтып, ооздашырган жайы бар.
депутат Жээнбеков айтып аткан караколго чыгарып алып сотрудниктер анткени укук коргоо органдары деп айтылган. Мен бул жерде отурганда ушундай ур токмокко алды деген орун тапкан жок. Кармалып жатканда жана задержание болуп атканда действительно ошондой самбо приему жана рукопашный баягы приемдор колдонулган экен. И ошонун негизинде адамдар жанагындай телесный поврежденияны алыптыр. Салянова айткан самбабы же башка самбабы митингге чыккан сарылык лидер жаштарды кандай сабашканын, урганын Наристе Калчаев аттуу бул жигит денесиндеги кугала тактарды көрсөтүп айтып берет. Сизде качан урду? Ошол күнү кечинде урду. 7-си күнү түнкү саат 8:30-9. Кайсы жака барды? Биринчи ГОУДуга алып келишти. ГОУДудан чыгарып СМБга келишти. СМБдан анан мишок кийгизип алып, анан мишок менен мишок башка мишок кийгизип койду, эчтеке көргөн жокпуз да. Эмне болду? Эмне деп талап кылышты? Эң биринчи сураганда Садыр Жапаровдон канча акча алдың, ким алып келди, ким уюштуруп атат, Садыр Жапаровдун тиешеси барбы деди. Мен бул жерде Садыр Жапаровдун бир да тиешеси жок. Эч ким акча алган эмесмин. Мен аягына чейин ушундай эмес, ошончо сабап кыйнашты да. Кыскасы, бийликтин кезектеги ойлоп тапкан жалаасы Садыр Жапаровду жасалма сценарий менен күмжам кылууну көздөгөн планы бул ирет дагы ишке ашпай калат. Дагы бир айтып кетчү жагдай, бир кезде Ысык көл Инвестбанкта иштеген Садыр Жапаровдун бир тууган эжеси Райкүл Жапарова карата банктын мурдагы ээси Болот Байгожоевдон банкты тартып алган деген жала менен жашалма кылмыш иши козголот. Аңгычакты бир ай өтпөй эле Байгожоевдон банкты сатып алган тараптарда банкты канча сатып алганын тастыктаган эсеп-кысап документтер жана келишим бар экени анык болот. Документтердин негизинде айта турган болсок, бул документте агы актай, карасы карада жазылып турат. Сатуучу Байгожоев Болот Мукашевич Global Group жоопкерчилиги чектелген уюмуна сатып алуучу катары башкы директор Аматов Марат Туралиевичке Ысык көл Инвестбанк ачык акционердик коомун 5 миллион 284 акш долларына сатканы кашкайып жазылып турат. Ырас бул маалымат коомчулукка тараган соң бийликтин айдактама соттору күнөөлөп жаткандай Райкүл Жапарова Ысык көл Инвестбанкты Болот Байгожоевдон тартып албаганы дайым болгон соң чынында банкты Байгожоев өзү эле сатканы билинип кылмыш иши жабылат. Анан качан гана Садыр Жапаров кумтөр маселесин көтөрүп чыкканда аны сындыруу үчүн Байгожоевдон акцияларды рейдерлик жол менен тартып алган деген беренени негизинде кайра иш козгошот. Райкүл Жапарова өзүнө козголгон иштин артында эмне жатканын Мезгил News гезитине берген маегинде төмөнкүдө айткан. Мага карата козголгон кылмыш иши иним Садыр Жапаров менен соодалашуу үчүн эле козголгон иш. Иним алардын соодалашуусуна көнбөгөн соң дагы 2 берене кошушкан. Ишти сотко жөнөткөндөн кийин бул документтер менен соттонгонго болбойт деп 1-Май райондук соту 2 жолу, Свердлов райондук соту 1 жолу кайра башкы прокуратурага жөнөтүшкөн. Ал эми башкы прокуратуранын тергөөчүлөрү бул иште эч кандай мыйзам бузуу жок. Бирок биз жаба албайбыз. Өйдө жактан тапшырма бар. Иниңизге карата болуп жатпайбы дешкен. Жооп берчү убакытта келет. Анда кантесиңер десем, Саляновага жазган рапортубуз бар. Экинчи экземпляры колубузда турат. Ушул бизди сактап калат деп айтышты. Мындан тышкары Садыр Жапаров 2012 жылы кумтөр маселесин көтөргөн убактан тартып эле агасы Сабыр Жапаровго тиешелүү Жыргалаң шахтасына текшерүү артынан текшерүү башталат. Садыр Жапаровду бийлик камары менен шахтага келип иштеп жаткан кытайлык инвесторлор кетип калышат. Буга чейин мамлекет жүдөп какап ача албай келген шахтаны инвесторлордун жардамы менен 3,5 миллион доллар жумшап, Союз кезинде каза берип үстүнкү катмары казылып бүткөн шахтанын алдыңкы катмарын ачып жаңы жабдыктар алынып келинип, көмүр казылып алына баштаган. Казылып алынган көмүр бюджеттик мекемелерге берилип, шахтанын мээнет акысын шахта жетекчилиги 2012 жылдан ушу күнгө чейин ала албай келет. Садыр Жапаров басма сөзгө берген маектеринде шахтага байланышкан бийликтин кысымы тууралуу төмөнкүдөй оюн айткан. Кумтөр деген баленин былыгын чукуй коюп, кел соодалашалы дешкенде мен агамдын жеке кызыкчылыгын мамлекеттин кызыкчылыгына алмашпайм деп койгон. Ошондон кийин өкмөт өзү шахтаны кам бугандай токтоткон. Шахтанын иштебей токтоп турушуна Садыр Жапаровдун эмес, бийликтин өзүнүн күнөөсү бар. Мунун баары өз убагы келгенде дыккат текшерилет. Анткени бир Жапаровго эрегишип бүтүндөй Ысык көл облусунун жападан жалгыз шахтасын токтотуп коюп жатышпайбы? Бул жеке эле шахтанын тургундарына гана эмес, соцфонд жана башка төлөмдөргө зыянын тийгизип жатпайбы?
балким өкмөт шахтаны иштете албай калды деген шылтоо менен мамлекетке кайтарып алуу максатында ушундай кылып жатканды. Чындыгын айта келгенде 20 жылдык Кыргыздын эгемендиги бир тең дагы Кумтөр бир тең. 20 жыл ичиндеги эки инкылап бир тең дагы Кумтөр бир тең. Анан калса бүгүнкү Кыргызстандын жакыр экономикасы бир тең дагы Кумтөр бир тең экени чын. Өз маалында далайлар Кумтөрдүн быкыйын айтышкан. Далайлар булушкан, анын былык иштерин чукуп коңго жар салышкан. Бирок алардын чындыктары негедир көмүлүп калды. Кумтөрдүн көрүнбөс шылуундары Акаев заманынан Бакиев заманына, Бакиев заманынан Атамбаев заманына жылмышып өтүп жашап эле келатышат. Бу чуулуу Кумтөрдүн чуусу өзү качан башталганын мындай бир жөнөкөй эле мисалдарды салыштырып билүүгө болот. Акаев, Бакиев дегендерди ары коюп эле мына 2007-жылы Атамбаев премьер-министр болуп турган кезде Кумтөрдүн акциясын 33%га өзү аракет кылып жүрүп көтөргөнүн айткан кадрды азыр тарыхый факт болуп интернетте турат. Мен 2007-де даярдап аткан, билесиңер, мен келгенде Кыргызстандын пайызы 16 болчу болгону центарада. Мен күчкө салып 33-кө көтөрүп тургам. 2013-жылы Жантөре Сатыбалыев өкмөт башчысы болуп турганда парламентке Кумтөр маселеси менен келип, киши дагы Кумтөр маселесин тегерегенде 2006-жылы сүйлөшүүлөр болуп, анан Атамбаев премьер-министр болуп турган 2007-жылы Тоголок кенди 16 000 гектар жерди кошо берип, араң 33% акцияны бергенин айтып жатат. 2006-жылы башталган переговорный процесстер, меморандумда болгон, андан кийин 2007-жылы соглашение да болгон. Ошо соглашение негизинде кийин 2009-жылкы соглашение чыгып атат. Мына бүгүн жакшы айттыңыздар. 16 000 гектар жерди берип, Тоголок кенин кошо берип туруп 33%га чыкты. Жогоруда айтылгандарды 2013-жылы 20-февралда экономикалык өнүктүрүү министри, Кумтөр маселеси боюнча өкмөттүк комиссиясынын төрагасы Темир Сариев парламентке келгенде өзү байкадыбы жокпу, 33% акцияны кыргыз тарапка канадалык тарап жөн жерден белек кылып берип жатпаганын айтат. Эмне үчүн алар бизге акцияны кошуп берди? Анткени ошондогу 16 000 гектар жерди, анда астында 40 тонна алтынды ошол Кумтөргө өткөрүп берип отурат, ошол келишим менен. Анын ичинде жанагы атайын корголо турган заповедникте кирип кетип отурат. 40 тоннанын наркы 2,5 миллиард доллар бүгүнкү күндө. Бизге ошондо 15% кошуп бердик деп атышат. Кумтөр маселесин көтөрүп, бийликке жаманаттуу болгон Садыр Жапаровдун качанкы позициясына соңку кезде президент өзү баш болуп, башкалары төш болуп, өтө калганы кыйла таң каларлык болууда. Улутташтыруунун аягында Кыргызстан жыргап кетсе, бул бир жөн. Бирок эгерде жанагы өкмөт айтып аткандай бир топ бир бала чыкса, анда ошону көтөрүп чыккандар жоопту берсиндер. Кыйкырык менен тим болбойт. Анткени 20 жылдан бери көрүп атабыз, кыйкырык көп. Аягында бир бала алет Кыргызстанга. Кыргызстандары болсо апакай болуп жүрө берет да. Эгерде ЦНТР Кыргыз тарабына 50%-тан көп бербей койсо, 67-ни бербей койсо, менимче бербейт да. Анда биз жанагы улутташтыруу маселесин карашыбыз керек болот. Эгерде элди тынчытпасак, бул да аягы жаман бүтөт. Жакында эле Жаңы Агым гезитине Кыргыз Алтын ишканасынын президенти Токон Маматов Кумтөр боюнча көз карашын айтып келип, Алмаз Атамбаевке кошомат иретинде төмөнкүдөй маек берип жүрөт. Алмаз Атамбаев 2007-жылы премьер-министр болуп турганда Кумтөр сураган кошумча 16 000 гектар жерге кол койбой, сары чат корго кирген аймакты берүүгө макул болбой, позициясынан тайбай коюшу андагы Бакиевтердин кыжырын келтирип, премьерлик кызматынан кетишине себеп болгон болушу керек деп алкайт. Ырас Токон Маматовдун айтканы боюнча Атамбаев ошол кезде Кумтөрдүн айынан премьерликтен кеткен имиш. Азыркы кезде Алмаз Шашенович өзү президент болуп турганда Кумтөр маселесин чечүүгө ким жолтоо болуп атыптыр деген жүйөлүү суроо пайда болот. Бир кездери болгон. Саясий басым аябай күчөп, Акаевдин саясий булчуңу буралып, оозунан от бүркүп турган. Бийликтин күчү катуу кездерде Жогорку Кеңеште Кыргыздын кээ бир азаматтары Кумтөр Кыргызга кандай зыянын тийгизип жатканын, Кумтөрдүн чет өлкөлүк кожоюндары Кыргыздын көзү акчага кызарган жетекчилер менен биргеликте элге кандай зыян кылганын жатканын какшап, трибунадан ачык айтышкан. Я считаю, уважаемые коллеги, тот, кто проголосует, это отдать кому-то, тот против своего народа будет работать, против интересов Кыргызстана будет работать. Бул жерде дагы бир шылуунда чөнтөк акча салабыз деген аракет болуп атат.
Буга биз заслон коюшубуз керек дагы, муну токтотуш. Бул национальный безопасность подырып болуп атат. Бул Кыргызстан мамлекетин сызга отургузуп аткан келишим. Менин оюмча мына ушул документтердин негизинде, бүгүнкү угунун негизинде анализ кылсак, ууруга уурудай мамиле кылыш керек. Мен билем булар кимге канча берип атканын. 10 миллион, 20 миллиондун которгондорун билем. Өзүлөрү да билип отурса керек. Неформалдуу эмес күчтөнүктөр кайрылып тиги бул жакка 10 миллиондорду которгузат. Бул коррупция. Өмүрбек Текебаев кумтөр тууралуу мына ушул ачуу сөздөрүн ошол Акаев президент болуп турган президенттик башкаруудагы Кыргызстандын маалында айткан эле. Канткени менен там бериш керек. Ал кездерде бийликке карата акарат айтуу, кумтөр боюнча бийликтин позициясына караманча каршы туруудагы ары машакаттуу, ары коркунучтуу иш эле. А бирок азыркы парламенттик башкаруудагы Кыргызстандын тушунда мурункудай президенттик бийликтен коркучу учур өткөн азыркы заманда кумтөр маселесинде эмне үчүн мурункудай чапчаң болуп атат? Андан да тагыраак суроо, убагында Садыр Жапаров кумтөр маселесинин быкыйларын айтып, бийликчил машиненин куугунтук жеп жүргөндө Өмүрбек Текебаев кайда эле? Кыңыр иш 40 жылда билинет деген. Анын сыңарындай учурдагы бийлик дагы эмне кылып жатканын азыр ушул тапта эч кимибиз билбейбиз. Себеби текшерейин деп суроо талап жүрөтсөң бир дагы кагаз ала албайсың. Баарын жаап жашырып беришпейт. Текшерүүгө дагы киргизишпейт. Бул турмушта болуп келген көрүнүш. Бардык былыктар өзүлөрү кеткенден кийин чыга баштайт. Кудай буйрса бул бийлик кеткенден кийин булардыкы да чыгат. Азыркы бийликтин бийлик болуп такта отурушуна Текебаев өзүнүн салымы зор экенин баса белгилеп, документи жок келген бул бийликке мен документ жасап берген деп ачык айтып жүрөт. Кумтөр маселесине келсек, Өмүрбек мырза Атамбаев тараптындагы башка тараптындагы пикирин тоготпошу мүмкүн, бирок ал пир туткан, ал сыйлаган бир инсан бар. Раматылык Дооронбек Садырбаев деген. Ошол кишинин кумтөр боюнча айткандарына бир кулак төшөп, анан гана Садыр Жапаровдун кумтөр деп күйүп пышканы туурабы же туура эмеспи? Өзү бир салмактуу жыйынтык чыгарып алар. Кайран гана эл, кайран гана мамлекет, кайран гана мурдуңа бокс күйүп өлгөн кыргыздар дагы тарткылыгың алды экен. Белиңди бекем байлап туруп чыдагын. Өзүңдүн зөөкүр уулдарыңа, өзүңдүн зөөкүр кыздарыңа. Kayran gana el, kayran gana mamleket, kayran gana murduğa boksu kölgen kırgızlar, dağı tarkılığın aldı eken. Журтум, абалкыңды сурасам, атагы дайын кылымга. Ак калпак кыргыз элелик, анда биз кимден кем элек? Калкылдап жаткан тетиги Кытай журтка тең элек. Бүгүнкүңдү сурасам, бүк түшүп эле кем болдук. Кенибизге ээ болбой, келгендерге жем болдук. Эгемендик алганы этек жеңиң узарбай, элкин куштай уча албай, айкөлдөн калган кайран эл абыкеге басындың. Ооп кетип аргасыз оруска кирип чачылдың. Көркүң калбай байыркы көбөштөргө жем болдуң. Канаты барат жайылып катар учкан куш элек казак журттан кем болдуң. Өсүп барат күнүгө өз тууганым дече элек өзбекке кайдан тең болдуң. Атаңдын көрү дүнүйө маасы жокто менсинип көлөш чыгат турбайбы? Манас жокто арманай көбөш чыгат турбайбы? Курманбек Аскар ажоолор кудум көбөш болушту. Кан таладай талашып, каныңды мыктап сорушту. Каратып туруп өзүңдү, какшасаң укпай сөзүңдү, кайран жериң каркыра казакка берип коюшту. Кумунан алтын куюлган кум төрдү талап тоюшту. Үзөңгү коушуң үзүлдү, үлдүрөп көзүң сүзүлдү. Эңгиредин кайран эл эптей албай күчүңдү. Ойлонуп көрсөк капырай, ордонон бирөө чыкпады оң жоручу түшүңдү. Айнып кете жаздадың, арака салып күчүңдү. Курманбекти кубалап айдасаң да Аскарды, арманда бирок жүрөмүн, кузгун чокоп отурган кум төрүңө күйөмүн. Элге тийбейт жарыгы, эмнесине сүйөмүн?
Айланайын бугум төр, 6 кылым кассын деп, атпай журтум кор болбой, аманат жаным баксын деп, ай көл манас калтырган ата мурасын кенеле. Айдасаң кетпей айланган, аркар жүргөн төреле, Арыстанбек Калыгул аптала ырдап бүтпөгөн, айдыңы артык жереле. Кумунан алтын куюлуп, кулжасы жүрчү чууруп, аркара баккан дайрасы, ат чабын жерге угулуп. Бир көргөн адам кете албай, айланып келчү бурулуп, карагайы тирелип, катарлаш чуркап миңелик, көңүлүн көккө серпилчү, көркүнө көздү жиберип. Алтынына кызыгып, ай түнөгөн кум төрдү абыке көбөш жайлады. Карасаң көңүл тойгузган касиет урку калбады. Бүркүт жетпес аскасы бүлүнүп чыкты далдалы. Булагын аккан өчүрдү, мөңгүсүн бузуп көчүрдү. Аңкайып турбай кыргызым, ачсаң боло көзүңдү. Түрүлөй оюп жатпайбы, олтуруп алып төшүңдү. Кайышып кетет кабыргаң, калкып жаткан кайранто, калбай токшойт шекилди. Кулкунуп жатчы кум төрүң, кулжасы качып кур болду. Кубарып өңүс сур болду, карагай калбай чар болду. Кайсы бирин айтасың, караган жандар маң болду. Казганына жараша казыктай алтын артпады. Кайбирин жүрчү жериңди канадалык таптады. Катырып жатат булар деп, калкыңдан чыккан көбөштөр кайраларды мактады. Кимге айтасың муңуңду? Кулжаң төрдөн куулду. Сыянет төгүп жиберип булгап турат сууңду. Казырдыгы аралаш качырды көлдөн куунду. Уктабай турат кантебиз уу кошулган жуунду. Көрмөксөм болбой кыргызым, көтөрчү бийик тууңду. Эки тартсаң үзүлсө эчең кулач арканды, эштиргенден не пайда? Эл көрбөсө пайдасын келемишке кайдагы, келбети артык кумтөрдү тештиргенден не пайда? Кыргыз дейсиңер, кылдай намыс болбосо кимдигиңден не пайда? Жоготуп карап отурса, жорудай өзү кошулса, бийлигиңден не пайда? Аферистке кайдагы калтырыппыз алданып, калкын буга көңүл бөл карап турбай жарданып. Өзүбүз алтын албасак, өндүрүшкө салбасак, жарып кете албайбыз, жалаң эле мал багып. Алдамчыдан коркпостон алка жалка алышып, жемиңди бөөдө жедирбей, жетчү жерге барышып. Мындай болот деп айтып, мыйзамга такап чабышып, энебиздей комтөрдөн энчибизди алалы. Ата мурас алтындан ажырап кантип калалы. Барс коонду чаңдатып, баардык атты айдатып, куржунга салып, үптөтүп, сылай жүктөтүп, бар алтыным кумтөрдөн артып алсак не болот? Афристен алтынды тартып алсак не болот? Эстесем күйүп кетемин, тушагыда келишкен, эшигиде жарашкан, эртеңкиси көрүнбөй, ээрден ооп бараткан эл болдукпу, болбогон. Көчүгүн оюп жатса да, көтөрүп башын койбогон, убара тартып курган баш, ушуларды ойлоном. Бирок башкалар башын катканда, кошулуп жеп жатканда, кумтөрдү айтып кеп кылган, Канадага жедирбей алыш керек деп турган, колдош керек садырды. Козгоймун деп кумтөрдү колуна кишен салынды. Бар болсоң калктым, үн каткын, бага бербей жаныңды. Катуу тийди бийликке, Канадага талатпай кагылайын кумтөрдү кайралалы дегени. Капыстан чыгып калат деп канчалардын жегени. Калкына күйүп Жапаров комиссия түздүрүп, кумунда жаткан катылып кумтөрдүн сырын аштырды. Экологияны буздун деп, эми кайра кускун деп, Центайраны шаштырды. Кандай болуп кетет деп, садырын касса түпкө жетет деп, айласы кетип бийлигин абагына жаптырды. Аргай жактан эл келип, ала тоо аянт толгондо, унутка тийсин кумтөр деп, улуу сөздөр болгондо, калкын жакшы билесиң, калың элди бу садыр капта деген жок эле. Акталыш керек акыры, анткени иши оң эле. Ананда бийлик айткандай, Максимдин үйүн атайлап басып алган жок эле. Өз колунан тигинин сатып алган жок эле. Нагакча берип башкадан ырас болчу алганы. Акыйкат соттор караса, анын да чыгат жалганы. Аябай ушул чекилик садырдын атын өчүрүп, саргайып жазган эмгегин Сариев алды көчүрүп. Жыргап окуп турду го, ЖКга барып көшүлүп. Кайсактабай темирсен, калп эле бекер танбачы, чеги болот арыштын чениң менен алдачы. Окшошуп турат жазганың, бечетине бечети, тамгасына тамгасы. Акылдуунун бир элең артыңан бирөө түртсө да андай ишке барбачы.
айлантпай башты анчалык арабаң түздеп айдачы. Кабыргаңды сыздаткан кандай иштер болгонун, куу түлкүдөй Канада кумтөрдү кантип соргонун комиссиясы садырдың казып чыкты билебиз. Ак мөңгүнүн үстүнө уу топурак төгүптүр, ушуга абдан күйөбүз. Жол бергендер бул ишке жооп берет деп жүрөбүз. Жапаров жазып чыкты го. Энеси Талак Сентара 260 тонна алтынды эритип багалыптыр. Кыргыз сага жетет деп 1,5 тонна алтынды бизге бере салыптыр. Калыска сокур барса да как эле түштө баарыңды алдаганы аныктыр. Алтыныңды кумтөрдөн Аскар менен Курманбек аралаш жешип маарыптыр. Элестетип көрсөңөр, эңгезер тоодой бар экен, тоннасын санай келгенде 77 нак экен. Ошончолук күмүштү оңой гана Центера оп тартып койгон турбайбы? Ошого болдук муң кайгы. Кантип жутуп жатканын кашайып эч ким көрбөптүр. Билбеңсен болуп Канада бир мыскал күмүш бербептир. Комиссиялар мурунку катып элден жашырып, калкка чынын айтпады. Жалпыга муну жар салып, Жапаров жолдон кайтпады. Жыргатпайтып Центера жикадан далай какшады. Кумтөр десең кубарып, бүркөлө түшөт кабагы, Салянова жанагы. Калкка күйгөн жан болсо, кумтөрдүн сызып карызын билмексен болуп калабы. Болбосо, жолуң болгурайы да 1,5 миллиард акчаны списать этсе болот деп жолун таба салабы. Кубангандан Үсөнов калпагын көккө ыргаган, жогорку айткан акчаны жогото салып жыргаган. Колунан келбей эч нерсе кокуйлап кыргыз ыйлаган. Акылдуусун кандайыма ак үйдө бар Чадыяр, аты болсо Данияр, өзү Нарымбайдын уулу. Көмүскөдөн бут тоскон көрбөдүк мындай кууну. Жапаров эми казат деп, жашырганды жазат деп, азапты тартар бекенбиз аягы болот чатак деп, көшөгөнүн артынан көп салыптыр чууну. Ак үйдө кулак алтымыш, акыры минтип угулат. Кумтөрдү жешкен далайлар кусабызбы эми деп куу түлкүдөй кубулат. Жанынан коркуп бу бийлик Жапаровду жасалма жапкан өңдүү туйлат. Чыгат тура акыры чындык гана чыңырат. Абайласак бу садыр алтыныңды алдырбай, азуулуга чалдырбай, азапты тартып турганы. Акыры баары билинет, атпайга керек уулуңдун аман болсун бир жан. Акыры баары билинет, атпайга керек садырың аман болсун бир жан.